Ушул сыяктуу пропагандалардын натыйжасында өзүнүн намаз окугандыгын, өзүнүн кыргыз экендигин, өзүнүн айылдык экендигин, өзүнүн калпакчан экендигин эркекче айткандан уялып калды. Бул сыймык да. Мактанып, сыймыктанып, мындай көкүрөгүбүздү ачып кыла турган нерселерден азыр тескерисинче чегинип, уялып, тартынып калдык да. Биздин мектептерде китепче тараткан жыныстык тарбия деген. Ичинде сен экөөбүз окусак дагы мындай уялып кете тургандай жыныстык мамилелер жазылган китептерди таратышты биздин мектептерге. Акыйкатты айткандан коркутасың да. Аллахтын алдына барганда жооп бересиң. Илимиң бар, билимиң бар, алдыңда аудиторияң бар, жана пьедестал деп коет. Немең бар, күрсүң бар, сүйлөй турган микрофонуң бар алдыңда. Кайрыла турган, алдыңда жамаат бар. Акыйкатты айт да. Өтмүшүнөн үзүлгөн, аталарынан үзүлгөн, кудум эле атасынын колунан колун чыгарып алып өзү басып кеткен кыз сыяктуу, бала сыяктуу, жаш бала сыяктуу. Майкачан талаада иштеп атат деп уят көрчү. Эркек кишини. Азыр майкачан жүрүү сыймык болуп калды. Мода. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Окурмен окуу борбору тарабынан уюштурулган кезектеги маегибизди баштап атабыз. Бизде кайрадан эле коногубуз Мансурбек Канназар агайыбыз. Кош келипсиз. Кош келдик. Бүгүнкү биздин темабыз мурда бизге аябай өөн учураган, жат көрүнгөн, жада калса уят болуп көрүнгөн нерселер азыр нормалдуу көрүнүш катары кабылданып калды. Булардын келип чыгуу себептери, неден буга биз көнүп калдык, атүгүл мактануу менен айтып калдык, ошолордун тегерегинде маек курабыз. Мансурбек агай, анда ошо биринчи эле суроодон баштасак, бул норма деген эмне өзү? Норма деген бул норматив жашоодогу биз туура жана туура эмес деп эсептеген нерселер да. Эрежелер, шарттар, мыйзамдар, жазылбаган мыйзамдар. Этиканын нормалары деп коет. Дегеле ушулардын баарысы. Бул адабият, бул адамдын табиятына ылайык келген, же болбосо табиятка жаккан, же адамдын табияты кабыл кылган нерселер, булар нормалар, туура эрежелер. Адамдын табияты кабыл албаган, адамдын табиятына жакпаган, адамдын табиятына зыян тийген түгүл, адамдын табиятын талкалай турган нерселер нормадан сырткаркы нерселер, туура эмес эрежелер, жаман нерселер. Мындай мисал берсек болот. Убактысы өтүп кеткен тамакты жесек эмне болот? Биринчи кезекте ооз сыртка чыгарат, баягы ачпаган билгенде. Билбей жеп алдык, дене кайра чыгарат. Туура, эмне үчүн? Бул дененин, организмдин табиятына жанагы терс келди, ичинде конфликт чыкты, кайра кууп чыкты тамакты. Кудай таалам ошондой жараткан организмди. Ошол сыяктуу табиятка терс келген нерсени дагы биз алып алган кезде, мисалы, убактысы өткөн тамакты жегенден бир аз ичиң ооруп, кыйналып жүрүп анан чыгып атпайбы? Ошол сыяктуу эле табиятыбызга терс нерсени биз жашообузга киргизип кабыл алып алган кезде, биринчи нормалдуудай көрүнөт, билинбейт. Анан бир аздан кийин жашоодо башаламандык, кыйналып, же коомдо башаламандык, кыйналуу аркы эрк башталат дагы, анан бир күн коом жанагыны сыртка чыгарат. Ооруп, кыйналып, зыян тартып туруп чыгарат. Ошол норма ушул. Бул норманы бизге ким аныктап берет? Кайсыл норма, кайсы норма эмес экенин ким аныктап берет бизге негизинен? Учурда ким аныктап берип ататпы, же дегеле ким аныктайтпы? Негизи эле табиятында норма деген кандай болушу керек? Норма бул Кудай тааламдын бул дүйнөгө койгон мыйзамдары, эрежелери, закондору, шарттары. Мисалы, биздин жасоочубуз, жаратуучубуз Кудай таалам, Аллах. Мен Аллах жараткан. Ал жакшы билет. Мага эмне табиятыма жагат, эмне жакпайт. Мисалы, бир инженер бир машинаны жасаса, анын инструкциялык китепчесине бул машина жүк ташуучу машина болсо 3 тоннага чейин жүк көтөрөт. 4 тонна жүктөсөң бул машинанын амортизатору сынат, же бери сынат, же оодарылып кетет дейт. Эмне үчүн? Себеби ал билет. Кайсы жерге кандай тетик койгон, эмне койгон, ал мыкты билет. Ошон үчүн жазган. Билгендиги үчүн жазган. Биз бул машинанын өзүнүн эрки канча жүктөш деп туруп 4 тонна жүктөп койсок эмне болот? Машина бузулат. Анан жана инструкцияны жазган айтат, мен сага айттым эле. Бул жерде инструкциясында жазылып турат мына. Дегенде анан баштырмак болобуз. Дал ошол сыяктуу эле Аллах мени жараткан. Менин табиятыма эмне жагат, эмне пайда,
Ал эми эмне жакпайт, эмне зыян ал жакшы билет. Ошон үчүн нормативди койгон. Мага айтып атат, могуну ичпе, бул сага зыян, табиятыңа жакпайт, харам. Могуну ич, пайда деди. Мен немин? Коомдун ичинде бир мүчөмүн, индивид, жекеликмин. Демек мен сыяктуу адамдардан коом түзүлөт. Кудай таалам тыюу салган болбойт деген нерсе, демек ошол коомдун табиятына зыян, терс, жакпайт. Аны болбой эле коом алып алса эмне болот? Баш аламандык чыгат, таш талканы чыгат, хаос болот. Жыргап жашай турган бул дүйнөнү кыйналып, ыйлап жашай турган бир дүйнөгө айландырылабыз. Өзүбүз эле зыян тартабыз. Аллах мынаны кылба деп туруп, табиятыңа жакпайт деп тыюу салды, болбой эле кылдыкпы? Биз эле кыйналабыз. Аллахка эч кандай зыян тийбейт. Аллах бизди сүйүп, жана бизге боорого ачыгандыгы үчүн могуну кылба деп айтып атат. Бизди сүйүп, бизге боор ачыгандыгы үчүн мынаны кыл деп атат. Биздин укугубузду коргоп атат. Демек, норма бул биздин укугубузду коргогон форматтар, эрежелер, мыйзамдар, шарттар. Башка айтканда жанагы бензин куюучу унаага дизель куюп салган сыяктуу эле болуп калат экен да. Бир күнү барып таш талканы чыгат. Бензин куюшуң керек десе, мен өзүм билем, бул менин машинам. Бул менин машинам. Мен өзүм билем. Макул, анда өзүң бил. Солярканы куйду. Не болду? 1 метр жылбай туруп 10 миң, 15 миң доллар бул машина, Аллах. Сенин машинаң, өзүң жүргүзүп ал. Ошондой эле. Кайра эле уста калып барасың. Солярка куйба, бензин куй деген кишиге кайра эле барасың. Ошондой. Бирок ошол норма деген нерсе азыркы учурда билбейм негедир өзгөрүп кеткен сыяктуу да. Буну бирөө аныктап атабы, бирок бизге бул норма эмес деп өзгөртүп берип аткан сыяктуу да. Азыркы учурда ким аныктап атат ошо норма деген нерсени? Мисалы, азыркы норма, нормалдуу көрүнүш деген бир кубулуштарды 30 жыл эле мурун, 30 жыл мурун мен 7 жашта элем, же 10 жашта элем, 27 жыл мурун карасаң, анормал болчу да, өтө норма эмес, өтө туура эмес, бир койчу кантип акылың кабыл алат деген бир кубулуш болчу. Кээ бирки норма деген кубулуштарды 50 жыл артка кетсең норма эсептелбечү, уят, акмакчылык эсептелчү. Ал эми кээ бирки кубулуштарды дүйнөлүк деңгээлде 100 жыл мурункуга кете турган болсоң, 100 жыл мурун болбойт бул дей турган мезгил болчу. Акыркы соңку 100 жылдыкты ала турган болсок, эң көп эмне өнүктү? Массалык маалымат каражаттары, технология. Технократиялык доор деп атаганыбыз туурабы, туура эмеспи билбейм, бирок массалык маалымат каражаттары, медиа, жалпы бир коомчулукка маалыматты, информацияны, маалымат дегенде жаңылык эмес, новость эмес, деги эле бир идеяларды, пикирлерди бат жеткизүү коомго белгилүү А булагынан Б булагына, же болбосо Б булактарына кабыл алуучуларга маалыматты жеткизүүнүн процесси, убактысы бат болгон сайын бул норма эмес болгон нерселер норма сыяктуу кабыл алынып баштады. Демек, бул норма эмес нерсени нормадай кабыл алдырган массалык маалымат каражаттары аркылуу кабыл алдыргандар атайын бир жерлерде отурушат, белгилүү бир максатты көздөп, өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары бар, ошонун артынан иш алып барып атышат. Туура айтасыз. Эски ата бабаларыбыздын кезиндеги менен азыркы биздин учурубуздагы маданияттар, түшүнүктөр, жада калса идеологиялар дагы мындай бир топ айырмачылык сезилет да. Мисалы, апам 53 жылкы да, 1953 жылкы. Апам айтчу, биз кичинекей кезде талаада иштечү элек, ноокат мысык баарыбыз билебиз. Жайында талаада иштеп атканда, кээ бирки эркектер дейт. Кээ бирки эркектер майкачан иштечү дейт. Ошондо талаадагылар күлчү дейт. Ал тетигин карачы, майкачан болуп алыптыр деп мускулдап, майкачан талаада иштеп атат деп уят көрчү дейт. Эркек кишини. Эркек кишини. Азыр майкачан жүрүү сыймык болуп калды. Мода. Не дейт эле жанагындай ошондой бир кыздар да. Эркектерде эмес. Кыздар да ошондой кийингендер не деп коет. Анан ушул жерден суроо туулат да. 70 жыл мурунку көз караш боюнча майкачан талаада иштөө уят болуп эсептелип аткан болсо,
70 жылдан кийин аял киши сыймыктанып калды, мактанып калды майкачан жүрүш. Муну ким чектеди? Маданияттын өсүүсүбү? Бул туура эмес аталыш. Маданияттын эң чоң жетишкендиктеринин бири бул кийим. Туурабы? Эски учурда жалаңач эле жүрүшкөн. Эски учурда жалаңач жүрүшкөнбү билбейм эми, бирок таш доор, коло доорлорго барсакчы эгер. Жалбырактарды жабынып жүрүшкөн, терилерди оронуп жүрүшкөн. Анан Идрис алейхиссалам аркылуу адамзатка кийинүү маданияты ыроолонду, тартууланды. Дресс деген сөз бар го, дресс код деп коет. Дресс Идрис деген сөздөн алынган. Эми мына жемпирди кийип отурабыз, шымды кийип отурабыз. Эмнеге чүпүрөк оронуп алып отурбай атабыз? Себеби маданияттын жетишкендиктери да бул. Идрис алейхиссалам аркылуу адамзат жетишкен маданиятты биз кайра артка кетип атабыз да, чечип атабыз. Ошол өзгөрүүнүн башталышы неден башталат, кантип өзгөртүп башталат негизи? Башат. Негизи эле бул соңку доордун жаңы илимдери да, жаңы илим. Мисалы азыр кайсы илимдер бар? Адабият илими болсо, бул 1000 жылдык, 2000 жылдык тарыхы бар адабияттын. Андан бери астрономия илимин алып карайтырган болсок, астрономиянын дагы бериле дегенде Ибн Баттуталардан, Аль-Харазмилерден, Улукбектерден бери эсептегенде бир 1000 жылдык тарыхы бар. Жаңылык эмес. Могу биз сүйлөшүп аткан пропаганда, массалык маалымат каражаттарынын иштөө принциптери, туура эмес бир идеяны коомго туура кабыл алдыртып коюу тактикалары бул соңку доордун жаңы илими. Политехнология деп коет, маркетология деп коет, пропаганда деп коет. Бул соңку доордун жаңы илими болгондугу үчүн адамзат муну көп деле байкай элек. Көп деле бир сезе элек. Жаңы ачылыштар булар соңку доордун. Эми ошол нерселер кантип болуп калды? Мисалы, кыргыз коомчулугу менен алып карайтырган болсок, кыргыз коомчулугуна туура эмес бир пикирди кабыл алдыртыш үчүн, аны бирөөлөр кабыл алдыртып атат да, алардын жеке максаттары бар. Кабыл алдыртыш үчүн эң биринчи кезекте ошол нерсеге ат берет. Ат берет. Кандайча? Мисалы, кээде жаңылыктардан окуп калабыз. Түз өзүнүн аты менен атап койсоң, бул туура эместей көрүнүп калат. Мисалы, кече 2-3 күн болду, мен немеден көрүп калдым. Кийингени сыртынан карасаң аял кишиге окшош, бирок үйүнө эркек кишидей бирөө милицияларды сөгүп атат. Бул нерселерди не деп атап атышат? ЛГБТлар деп атап атат. Эмне үчүн бузукулар дебей атабыз? Негизи бузуку эркек киши эркек кылып жаратты табият. Аял киши кылып жаратты. Нормага туура келбейт. Бирок анын ушинтип атап койсо, немеси көз карашы бузуктар, мындай багыты бузулгандар, адашкандар, акмактар десек деле болот, туура? Азыр бизде мыйзам жок. Бир күн келиши мүмкүн, Кудай сактасын, бизге келбейт. Европада азыр мен ушул сөздү айтсам, мен соттолом. Акмактар, адашкандар, бузукулар, биринчи ат коюшат ошондой. Мисалы, дагы кандай мисал берсек болот? Газадагы мусулмандарды, күнөөсүз мусулмандарды жөндөн жөлү өлтүрүп атат, кырып атат, тукум курут кылып атат, геноцид кылып атат. Муну не деп атап атышат? Спецоперация. Атайын операция. Ал эмне дегени? Биз атайын операция кылып аттык эле. Могу жарандар биз операция кылган жерге туруп алды деп атышат да. Башы жок, сен канча 80 жылдан бери ал жерде кырып атасың. Ал жерде туулган жери. Ошол мекенин басып алгандары каршы согушкандарды не деп атат? Террористтик топ. Аны биздин массалык маалымат каражаттары колдонуп атат. Батыштан каржыланган массалык маалымат каражаттары атайлап колдонуп атат. Биздин кээ бирки жергиликтүү журналисттер билбеген абалда колдонуп атат. Ошону түшүнбөйт. Же блогерлер, же журналисттер. Не деп атат? Хамас террористтик уюму. Заман деген атактуу гезит бар болчу. Биздегисинде эмес, бирок эл аралык деңгээлде башка өлкөдө. Заман деген гезит убагында Хамасты террористтик уюм деп атаган. Дагы бир бизде диний жамаат деп кабыл алынып аткан бир топтун Германиядагы филиалы
Хамасты террористтик топ деп атат. Мамлекет башчылар кээде айтат, айла жок айтат. Бул жерде саясат бар. Дароо мындай төгүндөп салбаш керек аларды неме кылып. Бирок динди түшүнгөн, диний жамаат болгон, диний группировка болгондор мындай сөздөрдү же атайлап колдонот, же көз карашы ошондой. Эгерде Хамасты биз террорист десек, анда Баткен жергесинде согуш болду, сырттан бастырып кирип келгендер болду. Саясий окуя бул, мындай түшүнүктүү болсун үчүн мисал бердим. Аларга каршы кыргыз күрөштөрү согушту жана шейит кетишти. Анда аларды дагы террорист дешибиз керек. Аталыш менен башталды. Эми кайра башынан келсек, мисалы ЛГБТ деген бул эми бузуку, бачабаздык эми өтө акылга сыярлык нерсе эмес да. Мында бир уккан кезде эгер айыл жергесинде жаңы уккан адам буну аябай таң калуу менен четке кагып, ушундай да болчу эле деп кабыл алат да. А биз азыркы учурда нормалдуу эле көрүнүш катары келип калды. ЛГБТ деш менен нормалдаштырып атасың да, легалдаштырып атасың, адалдаштырып атасың. Ошол бизге кантип мындай жылмакай келип калыптыр да. Ошол жолун бир ачыктап берсеңиз. Мисалы азыр могу подкастты 1 саат тарта турган болсок, мен камераны сен жакка көрсөткөн сайын могу стаканды кичинеден миллиметрден же сантиметрден жылдыра берсем, подкасттын аягында караса тет жака туруп калган болот. Анан көрөрман айтат да, байкабай калат да. Анан подкасттын башын бир көрүп туруп, аягын бир көрсө, башында биякта турду эле, этегинде тияка туруп калды. Кантип дейт да? Бул деле ошондой. Акырындан жылдырып атып туруп, акырындан ошондой нерселерди кылып атып туруп. Биринчиси ошо ат коет. ЛГБТ деп койсо, бул нормалдаштыруу, мындай кооз упаковкага оролгон у. Кооз таңга катылган жардыргыч зат. Биринчиси ат коет. Ат коюу боюнча дагы толтура сүйлөшсөк болот. Орусиянын жаңылыктарын карай турган болсок, соңку мезгилдерде көп болду. Түркистандык, Орто Азиялык же болбосо Кавказдык бирөөлөр мушташып, бирөөнү уруп же бир кылмыш кылса, жаңылыктардан не деп берет? Из Средней Азии деп берет. Болбосо алар Орусиянын жарандары. Борбордук азиялыктар деп берет. Кавказдыктар деп берет. Чемпионаттан биринчиликти алса, ким эле Махачев, Ислам Махачев. Чемпионаттан бир жакшы орунду алса, орусиялык деп берет. Аталыштар. Жакшылар орусиялыктар, жамандар Орто Азиялыктар, тиги немеликтер, Кавказдыктар. Актар биз, каралар силерсиңер. Ошол эле мисал деп биздин ичимдик, тамекилерге мисал катары окшоштурсак болобу? Мисалы бизде эскиде Семетей, Манас деген сыяктуу ичимдиктери бар эле го. Ошол дагы бир түрдүү нормалдаштыруу, коомго батыраак сиңиртүү амал көйлүгү эле. Ооба, негизи ден соолукка зыяндуу тамеки, арак сыяктуу спирттик ичимдиктер сыяктуу нерселерди реклама кылганда биз ошо сабактан өткөнбүз, силер деле өткөнсүңөр ошол сабактан. Мисалы, Жалал Абад суусундугу 27. Аны эсе ден соолукка пайда, ашказанга пайда дейсиң да. Анан ич мунаны өзүңө жакшы деп. Спирттик ичимдикти антай албайсың. Анда эмне кыласың? Аны көрүнүштөр менен бересиң. Тамекини да көрүнүштөр менен. Кандайча? Мисалы, Marlboro'ну реклама кылганда, азыр маркаларын айтып атабыз. Marlboro'ну реклама кылганда биз кичинекей кезде көрчү элек, шляпа кийген ковбой, анан сигарет чечкен ат менен бир крутой мындай бою узун мындай красавчик бирөө жүрөт да, Marlboro деп мындай. Ковбой деген малчы деген негизи. Биринчи ошону антып алайлы. Ковбой десе мындай крутойдой кабыл алынып калган да. Ковбой малчы. Чабан. Чабан. Азыр чабан десең, мен чабан эмесмин дейт да. Же ковбой десең мындай мынтип калат да. Окуган балдарды сен чабан болосуң деп урушат го бизде. Ошо. Чабан. Анан тамекини тартып мынтип турса, биз ошого окшошкубуз келип, тамекини ошентип пропаганда кылдык. Же болбосо аял киши, тырнактары узун, чачтары мындай салган, жарым жылаңач, анан мындай модница, светская львица деп койгон ошондой бир сөз бар го. Анан кийин колуна жанагындай немени алып мынтип турса, маданияттуу, өзүнчө харизматичная, харизма деген бир термин чыкты азыр.
ошондой харизма менен анан мынтип сигаретти чегип мындай турса, вау деп кыздардын мечтасы болуп калды. Романтизация. Атты минип тамеки тарткан малчы биздин немебиз үлгүбүз болуп калды. Ушунчалык болуп калдык го. Тамеки тартып бараткан өпкөсү чирип кеткен малчыны өрнөк алып калдык. Жарым жылаңач эркектердин көңүл чордонунда турган бүт баары суктанып шилекей агып тиктеп аткан бир тамеки тарткан кыз өпкөсү чирип кеткен. Кыздардын өрнөгү болуп калды. Мурда Алымбек Татка деген сыяктуу аталарыбыз муну ич эмес да, мындай жийиркенип үйрүкчү да. Бара бара коомдун өзгөрүшү менен ошол нормалардын өзгөрүшү менен кадимки көрүнүш катары кабыл алып калыптыр да. 50 сомуң барбы мисалы чөнтөгүңдө? 50 сом жок экен. 50 сомуң бар экен азыр. Бар экен мына. Мына 50 сом. Мо 50 сом, кийинки чыккан 50 сом. Ак жол крупный детальный көрсөтүп кой. Мына 50 сом, Мо кийинки чыккан 50 сом. Биринчи чыккан 50 сом мындай эмес болчу. Курманжан Даткайнебиздин сүрөтү мынтип жерди карап турган. Анан кийин муну камераны каратып коюшкан. Жүзүн карай турган, адам көзүнө карай турган. Курманжан Датканын мурунку сүрөттөрүн карасаң, жерди карап турган, чыныгы сүрөтүндө. Жана Маннергейм тарткан сүрөтүн жерди карап турган. Эмне үчүн? Даткайнебиз камераны мынтип карап түшкөндөн уялган. Болбосо Даткайнебиз булунда 80ге чыккан, мындай бул сөздү колдогондобуз туурабы? Апа болчу, кемпир болчу. 80ге чыккан кемпир камеранын тиктеби уялып жер карап түшүп атат. Эмне деген ыйбалык, эмне деген уяттуулук? Камерага сүрөткө түшкөн күнөө дегенби билбейм. Күнөө эмес, аны айта албайбыз. Аны айткан жокмун. Ыйбалуулукту, уяттуулукту. Кемпир сүрөткө түшсө жерди карап алып түшүп атат. Курманжан Даткай эл башкарган аял. Азыркы күндө биздин ухтишкалардын инстаграм карачы. Берки карындаштарым эл унчукпай эле коелу. Ухтишкаларды динди түшүнгөн Даткайнебиздин жолун жолдогондордун баракчасын карасаң, мындай бар, уялып сүрдөп көзүң ойноп кетет. Курманжан Даткайнебиздин жолун жолдогон болсок, мисалы, кайсы жылы бир жылы биздин эже карындаштар плакат көтөрүп чыгышпадыбы байкуштар? Внимание жетишпей. Ошолор Курманжан Даткайнебиздин плакатын көтөрүп чыгышты. Курманжан Даткайнебиздин жолун жолдоп аткандай көрүнүп атат. Анда жолдосоңор мына анда сүрөткө мынтип түшкүлө. Элечек кийгиле да сүрөткө түшсөңөр, инстаграм түшсөң мынтип жерди карап түшкүлө. Күйөөңөргө катын алып бергиле. Азыр мисалы коомго допучан же болбосо мындай ислам символикаларын билдирген бир атрибуттар менен чыксаң өтө уяласың да, мисалы тартынасың. Болбосо биздин аталарыбыз Курманжан Датка, Алымбек Датка сыяктуу биз өрнөк туткан аталарыбыз учурунда сыймык болчу да. Азыр уялыш керек болгон нерселер кызыл сары чачтар, ошол эле татуировкалар, кыска нерселер уялбай эле жүрүшөт да. Допу кийип, мындай кененирээк кийгендер уялып калышты да. Мында бир себептери нормалардын алмашып кетүүсүнөн келип чыгат экен да. Биринчиси ошол бир нерсени кабыл алдыртыш үчүн ошол ат берет, ошондой. Ат берет. School shooter деп Америкада жайылган, мектепке кирип туруп канча окуучуну атып салган окуучулар. Муну мынтип берет. Психикалык көйгөйлүү жигит деп берет. Психическое отклонение деп. Психикалык көйгөй бар. Мусулман адам кылса террорист дейт. Карап көр, айырмасын. Пакистандык, араб мамлекеттеринен бирөө болсо, аты Мухаммед, Абдулла болгон болсо, ошондой иш кылган болсо, террорист. Джон болсо, Майкл болсо, көзү көк, чачы сары бирөө болсо, психикалык отклонениясы бар адам. Немелик да, жанагы кош стандарттуулук аталыштар. Бул биринчиси. Экинчиси ошону кечке кайталайт. Кайталайт. Ушул жерден дароо айта кетиш керек, ушул подкастыбыздын съемкасы жанагы каргашалуу окуяга туш болуп калды. Мына мурда күнү бир эркек аялын атып өлтүрдү. Соттун чечими чыктыбы, чыкпадыбы билбейм. Соттун чечими чыга элек туруп бир нерсе деш кыйын. Бирок эми түшүнүктүү болуп атат, атып өлтүрүптүр. Анан ушул жерге туш келип калыптыр, ушуну айта кетиш керек. Бир аял кишинин
күйөөсү тарабынан өлтүрүлүшү кылмыш. Ошондой эле бир эркектин аялы тарабынан өлтүрүлүшү да кылмыш. Кылмыштуулукта аял эркек бөлүнбөйт. Дини бөлүнбөйт, жерлиги бөлүнбөйт. Болду бүттү. Кылмышкер болду бүттү. Кылмышкердин улуту жок. Ал жазасын алыш керек, жазасын алып мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийин болду бүттү. Мыйзам алдында ал акталды. Өзүнүн жазасын өтөдү. Бирок деген нерсе бар. Бир аз мурунураак дагы ушундай окуя болду. Күйөөсү атып өлтүргөн аял. Андан мурунураак денесинин бир мүчөсү кесилип алынган аял болду. Андан мурунураак мойнуна дөңгөлөк асылган аял болду. Акыркы соңку 5 жылдын ичинде аялдарга карата үй бүлөлүк зордук зомбулукту алып карасак, аялдарга карата өтө чоң бир, мен адашпасам, 4-5 өлүм менен жыйынтыкталган окуя болду. 5 болду окшойт. Адашпасам 5-6. Эң азы мурдун кести, мойнуна дөңгөлөк асып жаакка чапты. Эң максимуму өлдү. Күйөөсү өлтүрүп койду. Бул жаман нерсе, өтө жаман нерсе. Муну дин да кабыл албайт, кыргызчылык салт да кабыл албайт, адамгерчилик да кабыл албайт, христианчылык да кабыл албайт, иудей да, буддист эч ким кабыл албайт муну. Хадистер айтылат, аяттар айтылат, бүт бар айтылган. Бул норма эмес. Бирок ушул каргашалуу окуянын артынан кыргыздын эркектери аялдарын чекеден өлтүрүп атат деп атайын кечке кайталоо аркылуу пропагандалык машина иштеп атат. Биринчиси ат берүү дедик, экинчиси кайталоо. Ошол окуяны аябай көп ар кайсы өңүттөн берет. Натыйжада масса демек бизде аялдарга өтө оор болуп калыптыр да деген пикир жаралат. Бизде аялдарда 100% укугу корголду деп айта албайбыз. Дүйнөдө эч бир жер мамлекет жок. Аялдардын укугу 100% корголгон. Напсы бар, шайтан бар, бул сыноо дүйнөсү тилекке каршы болуп калып атат. Каалай тилек эч болбосун, бирок тилекке каршы болуп калып атат. Дүйнө жүзүндө эч бир өлкө жок 100% аялдардын укугун коргоп койгон. Аялдардын күйөөсү же бирге жашаган партнеру тарабынан өлтүрүлүү окуясы бизге караганда Францияда 2,5 эсе көп экен. Биз бир даректүү тасма даярдап чыгарсак, Франциянын калкы канча, бизде калкы канча деп эмоция менен айта беришет экен да. Ошол калктын санына бөлгөндө коэффициент. Бизде 7 миллион болсо, Францияда канча? 50-80 миллион. Ошол калктын санына бөлүп туруп эсептеп чыгарганыңда бизге караганда Франциянын да күйөөсү тарабынан өлтүрүлгөн аялдардын саны 2,5 эсе көп экен. Бул дагы тилекке каршы албетте. Мындай сыймыктануу эмес. Бизде азыраак экен. Башкача айтканда, азыр дароо комментке аялдар жазып баштайт. Анда өлтүрө бергиле, качан оңолосуңар, өзүңөр күзгүдөн карагыла деп ушундай нерселер айтылат. Эжекелерим, карындаштарым сезимдерин алдырбасын, кичине акыл менен ойлонолу, ушуну үйрөнөлү. 90-жылдарга караганда азыркы заманда кыйла эле азайды. Эркектердин аң сезими өстү, ыйманы өстү, маданияти өстү. Өлтүрүп салуу окуялары 90-жылдарга караганда азыраак. Зордук зомбулук кылуу окуялары азыраак. Биз кичинекей кезде айылды эле, биздин эле айылды алып карай турган болсок, ар бир ушул биздин курактагылар кичинекей кезиндеги өзүнүн айылын, тууган уругун, үй бүлөсүн алып карай турган болсо, ал кезде аялдарды ур токмокко алуу, кызыл камчы деген нерсе өтө катуу өнүккөн болчу. Тилекке каршы. Замандын өтүшү менен ал нерселер азайды. Аялдар өзүнө өзү турганды үйрөндү, өзүнө өзү коргогонду үйрөндү албетте. Мыйзамдар күчүнө кирди, барган сайын мыйзамдар иштеп атат. Иштебеген кагаздагы мыйзам барган сайын иштеп баштады. Бирок азыр көптөй тыйылып атат. Эмне үчүн? Себеби массалык маалымат каражаттары, же атайын бир массалык маалымат каражаттары ошол окуяларды кечке кайталап атат. Биринчиси ат берди, экинчиси ошол нерсени кечке кайталап атат. Анан бир нерсени кечке кайталай берсе, биринчисинде, экинчисинде, үчүнчүсүндө нормалдуу нерселер нормалдуу эместей көрүнүп калат. Эгер терс өңүттөн берсе. Туура өңүттөн бир болгон окуяны кечке кайталай берсе, кудум эле Кыргызстандын ар бир облусунда, ар бир районунда, ар бир булуң бурчунда, коктук олотунда күйөөсү аялдардын өлтүрүлүп аткандай бир окуя жаралып калат. Аялдардын укугу, сен эмнеге таянып аялдардын укугу тепселенип атат десең, айтат, көрүп атпайсыңбы, аял күйөөлөр өлтүрүлүп атат. 7 миллиондун ичинен катталып атат да бул. Тилекке каршы 7 миллиондо болот экен да. Мурдагы мезгилдерде болгону массалык маалымат каражаттары жакшы өнүкпөгөндүгү үчүн ал зордук зомбулуктар сыртка чыкпай эле үйдүн ичинде калып кетчү. Азыр ар биринин колунда бирден телекомпания бар. Тартат, чыгарат, болду, бүттү, кетет. Ошон үчүн бул
кайталоо методикасы аркылуу ушул нерселерди жайып салышты. Бул бир ыкмасы. Жаман баланы, жаманды жакшысың дей берсе, жакшы болуп кетет экен да. Жакшы баланы деле мындай жамансың дей берсең, жаман болуп кетет экен да. Бул да ошол сыяктуу айта берип дагы да жаман көрсөтүп салат экен да. Ушул жерден дагы бир нерсе айта кетиш керек. Бир акмак айбан эркектин айынан ушунча эркек жаман көрүнүп атабыз да. Үйлөнүү жашыны, турмуш куруу жашыны дагы жогорулатып атат да барган сайын. Кыздарыбыз байкуштар күйөөгө тийиштен коркуп калды. Муну менен дагы аябай аянычтуу кесепеттерге себеп болуп атат. Турмуш куруунун жашы сен айткандай чоңоюп атат, төрөлүү коэффициент азайып атат. Кыргыз жоголуп баратат. Күнөө нерселер аябай көбөйүп баратат, нормалдашып кетет. Мисалы турмушка чыкпаган кыз, ал өзүнүн муктаждыктары бар, каалоолору бар. Турмуш курбаган эркектин да муктаждыктары бар, каалоолору бар. Эмне кылат? Легалдашпаган бир жолдон аны талабын аткарат. Биринчи аталыш бердик, андан кийин эмне болду? Кайталадык, кечке кайталадык. Үчүнчүсү кирип келатат акырындап. Үчүнчүсү юмор. Мисалы 60-жылдары АКШда эркек актерлор аял болуп кийинип алып, аял сыяктуу боенуп алып туруп роль аткарган кинолор аябай көп тартылган. 50-60-жылдары. Ошонун артынан анан жанагы жолун жоготкондор, бузулгандар, жанагы бачабаз деген келесоолор жайылган. Кечке көз көрө өргөн, бир тиктесең аялга окшош, бирок үнү эркектикиндей. Көз каныгып көнүп калат экен да. Көз каныгып көнүп калган. Эми азыр биздин кинолорду бир карап көрөлү. Азыр азайды, эми бир 3-4-5 жылкы мурун кинолорду, кыргыз менен казак киносун карасаң, биздин аттуу баштуу актерлорубуз, баягы эл алдында жүргөндөрдүн басымдуу бөлүгү кыз болуп боенуп алып туруп кино тартып кетишти. Бир актер айтты мага. Билесиң, менин эң чоң арманым эмне деди. Эмне десем, кыз болуп кийинип, боенуп тарткан бир кином деди. Ошондо киноң барбы, сен ролуң барбы десем, намаз окуйт өзү ал актер. Ооба, бир келиндин образын аткарган элем дейт. Ошондой тарткан элек дейт. Анан ал кинолор дагы аябай көп кириш алып келген. Бирок ошо түшүп аткандар деле өздөрү деле билбей калат. Билбеген абалда тартылды да. Андай ою жок деле, бирок эми билбеген абалда дегенде эркек кишиде акыл бар да. Мисалы азыр сени кел оромол жоолук салалы сага десең, барчынар дейсиң да, нерв болуп кетесиң. Ошонтип керек эле да. Мен актёрмун. Актер болсоң анда өзүңүн нормативдериң, өзүңүн баалуулугуң, өзүңүн чегиң болуш керек. Айрыкча эркектики жашоосунда принциптери болуш керек, чек аралары болуш керек, өзүнүн нормативдери болуш керек эркектин. Мен эркекмин, мен муну кылбайм. Мен кыргызмын, мен муну кылбайм. Кече бир бала калпагың чеч десең, чечпейм, мен кыргызмын деп. Вот ошондой болуш керек. Ошону айтсын, ошол искусствонун атынан жамынып да кылып аткандарды байкайм да. Биз университетте окуп жүргөн кезде дагы жалаңач сүрөттөрдү, буларды искусство катары мындай рахат эле карап отуруп талкуулануучу да. Ошол эле могул сүрөт академиясында деле искусство катары бир жалаңач аял кишинин сүрөтүн тарта беришет экен да. Искусство, бул искусство да депчи. Бул арам десең, караңгысың сен, бар. Пакистанга кет дейт. Немеге, Афганистанга кет дешет. Артта калган караңгы адам сыяктуу кабыл алынып калат экен да. Бул актерлор дагы бул искусство экен деп, деп билбеген абалда эле кылып калат экен да. Караңгылык же заманбаптык бул кийимге, бетке шып алган химикатка же сен ичип аткан зыяндуу ичимдикке байланыштуу эмес. Караңгылык жана жарыктык, өнүккөндүк, айдыңдык бул аң сезимиңе, билимиңе, маданиятыңа, адеп аклагыңа байланыштуу. Сен билимиң канча күчтүү болсо, аң сезимиң, логикаң канчалык өнүккөн болсо, канчалык адеп акылактуу болсоң, сен ошол заманбапсың. Өтө күчтүү режиссерлорду, өтө күчтүү жазуучуларды билем, күндө көрүнгөн кыз менен жүрөт. Зына кылып жүрүшөт. Бирок алар эл сыйлаган, өтө бааланган, маданияттуу адамдар камеранын алдында турса өтө кооз сүйлөп коет. Ошолор батыштын кинолору аркылуу бизге нормалдашып кетти да. Мисалы эски неме бирде айткандарыңыз эсимде, жана ит багуу маданияты. Ит багуу маданияты, алар дагы ошол кино тармагы аркылуу. Ит багуу, мисалы иттен бирөөнү урушканда итсиңби деп урушабыз го. Аны үйгө алып келип. Анан ошол ит багуу деген нерсени дагы нормалдуу көрүп калышты да. Итти үйдө бакпайт да десең, сен караңгысың дейт. Бир ит деген жаныбарды үйүң ичине сенин эң баякындай аярлуу болгон чөйрө да бул үйүң.
Сенин үйүң эң аярлуу сенин чөйрөң. Менин үйүм эң аярлуу чөйрөм. Мен үйдө ар кандай абалда болом мисалы. Үйдө жуунам, кийим алмаштырам, ушундай бир жер үй. Ошондо аярлуу бир назик жерге итти эмне киргизип аласың дейм да. Ошо жанагы акыркы учурда популярдуу болуп кетти го. Өрттөнүп аткан үйдө бир жаш бала турат, анан ит турат. Кимди куткарасың десе, башка өлкөдөгүлөр мен итимди куткарам, ал маанилүү. Ал бирөөнүн баласы деп керек болсо ошол ит менен адамдын даражасын, иттин даражасын бийик койгон. Бирок бизде Кудайга шүгүр экен. Бизде Кудайга шүгүр, бирок бизде ит баккандар бар. Көрдүңбү? Жанагы талкуу болду. Ошол эле азыркы эле биз талкуулап аткан неме. Талкуу болуп атат да азырынча. Жок, мен итти куткарбайм, мен адамды куткарам деп атат да бизде. Качып атабыз. Бирок коомчулукта карасаң, кыргыз көбүнчө эжелер бирден итти, машка итти жетелеп алып, кучактап алып жүргөндөрдү көрөсүң. Кудай сактасын, ошол деңгээлде улана турган болсо, мамлекеттик деңгээлде ар чара колдонуп, ар ким өзүнүн милдетин так аткарбаса, бизге да ошол абал келет. Ошол куткарам дегендер келет. Күчүк куткаруу деген бир аргументте бир эксперт чыгып, бир көрүнгөн адам чыгып, ушул туура деген маанайда айтса болду. Бир даража кабылданып калат. Күчүктү неге багып атабыз? Күчүк багууну үйдө, ит баккандарды үйдүн ичинде ит бакканды стрессиңден арылтат, андай мындай деген ат берди. Анан кечке кайталады. Башкача айтканда, кинодогу баягы күчтүү геройлор ит багып, ити менен жүрүп, ошентип президенттер дагы үйдүн ичинде ит баккандарды көрсөттү, депутаттар, ырчылар, инфлюенсер дей, ошолор ит бакканды көрсөттү. Маданияттуулуктун деңгээли деди. Анан кечки ошон кайталады. Жакшы экен деп туруп анан ит багып башташты. Ит бакпагандарды караңгы, келесо, арап кул деп мыскылдады, юмор кылды, келекеледи. Натыйжада ит багуу нормалдуу, тескерисинче керек. Керек болсо мен баланы эмес, итти куткарам деген деңгээлге жетти. Ал нерсе бизге да келатат. Мисалы жанагы Джон Уикпи, Киану Ривз ойногон кино. Итин өлтүрүп койгондугу үчүн башкы каарман өтө көп кишини кырып таштайт. Элестет? Кино өтө көп касса, мындай көп киши көргөн кино. Аны дагы мындай суктанаарлык адам катары көрсөтөт. Суктанаарлык адам, коркпойт, ошондой болгун келет. Баатыр кайтпайт, мындай красавчик боюзун, мушту дагы эзип коет, муштаса дагы пистолет аткандан да просунуп, бычак менен да өзү жалгыз. Эми канча эсептеп чыгыш керек ал кинону, бирок 10-15тен ашык кишини итин өлтүрүп койгондугу үчүн кырып таштады. Анан ошо кинолорду көрүп алып туруп, анан мен адамды куткарбайм, итти куткарам деп калат да. Өзүнүн апасын карлар үйүнө таштаган, Бишкекте бар ошолор. Өзүнүн апаларын карлар үйүнө таштап койгон. Үйдө ит багат. Апаң карабайсың десе, жок. Ал карып калды, ушул жер дагы жакшыраак. Итчи, бул муктаж. Газада бир окуя болду. Газада ачарчылыкта кыйналып, бирөө ити менен жүрөт экен. Анан итин тартып чыгарып коет экен анча-мынча. Европадан аябай акча чогултушту итке. Байкуш ит согуштун ичинде калды, ушу итке акча чогулталы деп Европадан аябай акча чогултушту. Итти куткарышты. Аякта 60 000 адам өлүп калды го. Ошол атактуулар жөнүндө, жылдыздар тууралуу сөз кылып калдык. Ошолордун арасында мындай динге бекем намазын окугандар дагы бар да. Бирок ошонусун негедир элден көбүнчө жашырышат да. Буларды неге жашырышат дейм да. Айта албайт да негедир. Себеби жанагы эле пропаганданын курмандыктары да. Аталышын өзгөртүп намаз окугандар арап кул болуп калды, караңгы болуп калды, молдеке болуп калды. Начар, артта калган бир калк катары көрүндү намаз окугандар. Биринчиси. Экинчиси, ошол нерсе кечке кайталанды. Кинолордо мыскылданылды, ар нерседе да. Азыр мисалы жанагы Кудай сактасын деген бир кино тартышты. Андан дагы эмне бир нерсе болгон, бандиттер мечитке бекинип кирип алган кинолорду тартышты. Бул баары пропаганда. Келечекте бул мөмөлөрүн берет. Биз ойлоп атабыз, анан Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы уруксат бербейбиз деп чыкты ошо киного. Болбой эле кээ бир молдекелердин жардамы менен бул кино немеге чыкты. Эми диний бир жакшылыкка чакырган кино болсо дагы макул демексиң да. Бир бандиттер мечитке молдеке сыяктуу жашырынып кирип алып, анан ошол мечиттин ичинде бирөөлөрдүн никесин кыйып, бандиттер, уурулар жүргөндө даңазалаган бир кинону молдекелер коргоп, аны публикага алып чыгышты.
Bunun баарысы келечекте немелерин зыяндуу мөмөлөрүн берет. Ушул сыяктуу пропагандалардын натыйжасында өзүнүн намаз окугандыгын, өзүнүн кыргыз экендигин, өзүнүн айылдык экендигин, өзүнүн калпакчан экендигин эркекче айткандан уялып калды. Бул сыймык да. Мен кыргызмын, Кудайга шүгүр деп мындай сыймыктанып туруп мындай дүйнөгө жаңырта айтышың керек да. Мен кыргызмын деп. Албетте улутчулдук эмес, кыргызмын деп мактануу менен, сыймыктануу менен. Мен мусулманмын, альхамдулилла. Мусулмансыңбы десем, эмне үчүн альхамдулилланы кошуп айтабыз? Альхамдулилла бул сыймыктануу. Кемчиликсиз болгон Аллах Таалага мактоолор болсун. Альхамдулилла. Кудайга шүгүр. Мына мен мусулманмын. Бул калпак менин калпагым, мына. Мындай гордость болуш керек да. Баягы Салжан Жигитовдун бир сөзү бар. Кыргызга орусча айтсаң ишенет деп. Гордость эмес, гордость айтыш керек. Бирок кечиресиң сөзүң бөлдүм. Бирок туура эмес ат берип, бир. Экинчиси ошону кечке кайталап, үчүнчүсү юмор кылып, молдокелерди мыскылдап юмор кылып, сайыз убагында кинолордо молдоке Куран окуп коюңузчу десе, мынтип отуруп алып молдокеси масана январь, февраль, март, апрель деп туруп, омин Аллаху акбар деп омин кылып койгондорду көрсөтүп, ошентип тартышкан. Куудулдарыбыз топуну кыйшайтып кийип алып туруп, монтип туруп, ошентип чыгып, ошентип мыскылдашты молдокелерди. Натыйжада эмне? Намаз окуу бул артта калгандык менен ассоциация болуп калды. Тарыхты карай турган болсок, Европа туалеттин кечирим сурайм, горшокко бүтүрүп туруп, аны экинчи кабаттан көчөгө төгүп жашаган бир мезгилде мусулмандар маданияттуулугу менен дүйнөнү титиретип турган. Бүткүл илимий ачылыштар, маданий ачылыштар, этиканын нормаларын бүт мусулмандар аныктап берген. 7-чи кылымда келген ислам дини, пайгамбар саллаллаху нур келген, адамзатка келген пайгамбарыбыз. Ага чейинки пайгамбарлар бир коомго, бир урууга келсе, пайгамбарыбыз адамзатка келген, жана анын алып келген системасы, маданияты, шарияты, эрежелери, нормасы бүткүл дүйнөнү нурдантты. Андан кийин арабтар Испанияны багындырышты, жана ал жака киришти. Испания аркылуу Европага бүтүндөй маданият, илим, техника, искусство жайылды. Муну мен айткан жокмун, же бир мусулман айткан жок, ошол европалык, франциялык окумуштуулар өздөрү кабылда айтып атат. Илимдердин бүткүл түпкү тамыры келип бир мусулманга келип такалат. Ооба, мусулмандарга такалып атат. Бүткүл дебейли, ошол кезде ислам дини 7-чи кылымда келип атат да, эң жаш дин болуп атат да. Ошодон бери дүйнөнү жаңырта, мындай жарыта койду, нурданта койду да. Эмне деген окумуштуулар чыкты? Атын билбейбиз азыр керек болсо. Ошол мисалы Ибн Фирнас дегендер бар. Эши кылса көптөгөн илимдин аталарын, негиздерин, пайдаларын түзгөн адамдар молдокелер болгон. Молдо деген сөз мына 100 жыл эле мурун, жада калса 80 жыл мурун молдо деген сөз бул интеллектуал, зыялы, окумуштуу деген маани келген. Молдо кылыч, молдо нияз, тоголок молдо. Ошо биз мындай мактанып, сыймыктанып, мындай көкүрөгүбүздү ачып кыла турган нерселерден азыр тескерисинче чегинип, уялып, тартынып калдык да. Уяла турган, тартына турган нерселерди биз мындай сыймыктануу менен аны кылган адам өтө маданияттуу. Себеби жалпы бир кодулоо, дискриминация, басым бар. Мисалы туура бир нерсени айтсаң, басым бар. А тиги бузулган пачабаз сыяктуу бузуклукта бул туура эмес десең, аны кодулоп атасың, дискриминация кылтасың дейт. А мен мусулманмын десең, сени дискриминация кылышат. Ушунчалык бир эки жүздүүлүк, ушунчалык бир адилетсиздик, бир нормативдер. Нормативдерди, туура нерселерди мыскылдашат. Молдоке жанагы эле айтып өткөн. Караңгы, жапайы, же болбосо Голливудтун кинолорун карасаң, көбүнчө зөөкүрлөр, жамандар, мусулмандар, же мексикалыктар, колумбиялыктар, бандиттер. Сакалы барлар, жакшылар, куткаруучулар, гумандуулар, булар баягы эле көк көздөр. Жашоодун карасаң кандай? Тескерисинче. Биринчи дүйнөлүк согушту ким чыгарды? Германия чыгарды. Экинчи дүйнөлүк согушту Германия. Вьетнамга кирип алып канча миллион кишини талкалады? Америкалыктар. Хирошима менен Нагасакиге ким атом бомба таштады? Иракка кирип 2 миллион 3 миллион бейгүнөө адамды ким өлтүрдү? Афганистанга ким кирди? СССР 78-88-гече жүрдү. Ал кеткенден кийин кайра ким кирди? АКШ. Ошолордун кесепетин азыр деле тартышат. Азыр да тартып атат. Палестинада тынч жашап аткан элге басып алып туруп
кирип алып туруп мамлекет куруп алып туруп Палестинаны ким кырды? 2 жылдын ичинде 60 миллион кишини ким өлтүрдү? 60 миң кишини. Ал 60 миң кишинин ичинен 20 миңи жаш бала. 20 миң жаш баланы ким өлтүрдү? Тынчтык келишимин түзгөндөн кийин эле бир 70 жаш баланы ким өлтүрдү? Сакалчан террористпи, колумбиялыкпы же негирби, кара денелүүбү? Айта берсең көп. Кудусту басып алып туруп бир статистика боюнча 70 миң, бир статистика боюнча 90 миң мусулманды ким өлтүрдү? 1080-жылдары. Айта берсең өтө көп. Анан кийин ким зөөкүр, ким киши өлтүргүч? Мусулмандар. Намаз окугандар. Бирок тилекке каршы ошолордун маданиятын биз кайрайлы. Азыр жаңы жыл келатат. Ошолордун сыймыктанып майрамдай турган көрүнүшүн биз Уммару, бизде Умма деген баракча бар, журнал бар. Ал эмес. Россияда, Орусияда дагы Уммару деген сайт бар. Уммару жакында статья чыгарды. Жаңылык тосуу бул шариятка каршы эмес деди. Уже нормалдаштыр. Жаңылык тосуу бул жаңы жылды тосуу бул нормалдуу көрүнүш деди. Бул динге эч кандай карама каршылыгы жок. Бул диний майрам эмес. Ошон үчүн тосо берсе болот деди. Уммару эмне үчүн айтып атат аны? Балким Фейсбуктан корккон үчүн айла жок айтып атат, балким. Балким ошол көз карашты карманат. Анын фатвасы менен биз эч немеси байланышы жок. Ал ошол жердеги орустарга айтылып атат ал. Айтса айтпаса деле ал орустар майрамдайт аны. Бизге келгенде ал неме өтпөйт жок. Биздин молдокелер шариятка терс деди, терс. Бизде дагы акырындан жаңы жылың менен деп койсо эчтеке болбойт деген молдокелер пайда болуп атат. Бул диндердин ортосунда диалог болуш керек. Диндердин арасында тил табышуу, толеранттуулук болуш керек деген көз карашты кармангандар бар. Алар айтып атат, эмне деп атат? Эми тигини мындай өзүңөн алыста тийбеш үчүн сен ага дават кылып өзүң менен алек болуп жүрөсүң да, аны жаңы жыл майрам эмес десең ал динди оор көрүп качып кетет. Ошон үчүн жаңы жыл майрам менен деп кое берсең боло берет, аны менен салют атып койсоң боло берет, аны менен арчага барып койсоң боло берет деп атып туруп мусулмандарды христиандаштырып атасың сен. Жаңы жыл харамбы? Харам, айт эркекче. Бирок тигиге дават кыл. Сен жаңы жыл харам деп койгонуң үчүн ислам дини караңгы дин экен деп качып кетип калуу, андай нерсе жок. Хидаятты Аллах берет. Пайгамбарыбыз эмне деп атат? Ва ма расули иллал балаг. Пайгамбарлардын милдети жеткизип коюу. Пайгамбардын милдети жеткизип коюу болгондон кийин сенин милдетиң мындай эле болуп калат. Хидаятты Аллах берет. Сен милдетиң жеткизип коюш. Ошо жаңы жылды бул динибизде жок деп койгонуң үчүн качып кетсе кете берсин. Сен милдетиңди аткардың. Ошону дагы мындай хикмат менен жеткирип дейт го. Хикмат менен жеткизет, ооба, мындай. Бул жерде динибиздеги арам болгон нерсени арам, анан адал болгон нерсени адал ачык айтуу бул динди катаал оор жеткизүү деген менен такыр башка нерсе. Куранда аят бар, динде зордук жок дейт. Бул такыр башка нерсе. Зордук дегенди башына пистолет такап намаз окуткан зордук мисалы. Же бала аялдарыбызды уруп, согуп туруп намаз окуткан башка. Сүйдүргүлө дейт. Пайгамбарыбыз туурабы? Тигини качып кетпесин деп анын нормаларын, анын баалуулуктарына баш ийүүң бул саткандык. Куранда ушундай маанидеги аят бар. Силер алардын динин кабыл алмайынча алар силерге макулдугун бербейт дегендей. Сен качан христиан болосуң, анан кийин алар кабыл алат. Бирок анда ошо бүткөнүң ошо болду. Ошондо аталыштарды легалдаштырдык. Аталыштарды легалдаштырдык. Кайталадык. Кечке кайталадык, мээсине куйдук. Үчүнчүсү юмор. Мисалы, Жамшут и Раушан дегенди көрүп калдыңбы? Ооба. Нашараша. Көп көрчү элем. Начальника деп мыскылдап, ошонун мөмөсү мына кече 10 жашар тажик баланы. Кийинки кадамдар кандай болуп? Кийинки кадам академиялык көз караш. Мисалы, туура эмес көз карашты туура сыяктуу кабыл алдыртыш үчүн кийинки кадам академик сыяктуу эсептелгендер же академиктер, ошол тармактын адистери чыгып алып туруп бул илимде бул нормалдуу көрүнүш деп айтып башташат. Азыркы күндө жанагы Альфред Кинзи деген болгон. Өзү бачабаз болгон. Анан Альфред Кинзини дүйнө жүзүндө илимдин адамдары илимдин фальсификатору деп аташат. Дүйнөлүк академиялык состав анын теорияларын четке каккан.
Жок мындай нерсе, койчу жаш баланы алдаганда кылбачы деп четке каккан. Альфред Кинзи айтат, ар бир эркектин дейт табиятында дейт бачабаздыкка умтулуу каалоо бар дейт. Өзүн айтып атат да. Сен ошондой акмак болсоң эми баарыбыз ошондой болсун. Дал ошонун теориясын Рокфеллер фонду алып, анын артынан феминизмдин ичине ошону кошуп, дүйнөгө жайып атат, пропаганда кылып атат. Мунун биринчи ислам өлкөлөрүндөгү өрнөгүн каерде көрдүк? Туркияда көрдүк. Альфред Кинзинин теориясына таянган Стамбул конвенциясы деген конвенция кабыл алынган. Үй бүлөлүк кодекс. Сыртынан карасаң аялдын укугун коргогондой көрүнөт, бирок ошонун артынан ажырашуу, өлтүрүлгөн аялдар, зордук зомбулук аябай күчөп кеткен. Бүткүл дүйнөлүк илимдердин башында тургандар, бүткүл дүйнөлүк психологдор, илимпоздор бул бачабаздык деген нерсенин илимий жактан төгүндөштү. Бул баягы адам өзү тандап эле ошока өтүп кетсе болот деген нерселер жок деп туруп өздөрү неме кылышты, кабыл алышты бүткөн. Бирок четке кабыл атат. Эми ушунча көйгөй турган кезде, укугу корголушу керек болгон ушунча нерселер, адамдар турган кезде эмне үчүн ушулардын бир кичине бир болбогон бир акмактардын укугун коргойм деп чыктың да сен деген адам жок болуп атат да. Жин деген нерсе бар. Бул жин деген нерсе бар. Жин оорусу менен ооруп калган балким ал. Ал жагын карабайт. Жин десең караңга андай мындай дейт. Сыяктуу көп нерселер бар да. Сиз айтып атсаңыз неме эсиме келди да, мисалы Союз мезгилинде деле СССРди таңуулоо, СССР таңуулоо дейм да. Атеизмди таңуулоо, атеизмди жайуу процесси жүргөн да, биз ошо мектепте окуп жүргөн кезде маймылдан жаралдык деген Чарльз Дарвиндин теориясын окуп чоңойдук да. Бул эле ошол академиялык көз караш менен таңуулоо, жайуу атеизмди болгон экен. Кийин ошол эле дүйнөлүк академиялык курам бул теориянын өтө туура эмес, жаңылыш экендигин өздөрү моюндады. Бирок болбой эле кайра бизде окутулат. Дагы эле окутулат. Анда бул дарвинизм теориясы туура эмес болгон болсо, анда Кудай жаратты дегенди кабыл алыш керек да, айла жок. Жок, андан көрө Кудай жаратты дегенди кабыл алгандан көрө туура эмес болгон дарвинизм теориясы менен окуптууну уланта беребиз деген немени карманып атышат. Мисалы, дин бул адамды мас кылуучу апийим, религия это опийм деген эсир маалынын эң чоң немеси, лозунгу. Негизи буну айткан адам Карл Маркс. Бул сөздү айткан маалда опиумду медицинада колдонушкан экен. Баягы наркоз бар го. Опиумду медицинада колдонгондо бир немелер бир жерин дарылаганда, эми кандай колдонгон, балким чеккенби, балким ичкенби, иши кылса, жана ооруну сездирбей турган бир максатта колдонушкан экен. Маркстын айтуу максаты ушул болгон дейт. Дин бул опиум деш менен сен динге кирсең, жашоодогу оорчулуктар, кыйынчылыктар, сыноолор сага жеңилдей туюлуп калат. Сен ошонун оорусун сезбей каласың, кудум эле наркоз сыяктуу деп туруп айткан дейт. Ооруну, кыйынчылыкты сезбей каласың. Аны эсир алды деген дейт. Бурмалап туруп, дин бул опиум, адамдарды уктаткан, караңгылыкка алып барган бир система деди. Азыр могу биз экөөбүз сүйлөшүп аткан бир туура эмес нерсени коомго кабыл алдыртып коюу деген нерсени изилдеп көрүп түшүнүү бул үчүн бир адамда ыйман болуш керек да. Ыйман деген мындай бир жарытып атпайбы эмне? Ошол сыяктуу ыйман деген бир жарыткан нур керек. Ыйман деген нур болсо, аны көрсөң дагы башка тигилердин каалаган өңүтүнөн көрүп аласың, тигилердин жолу менен барып аласың. Кайра эле адашасың. Кайра эле зыянга сен учурайсың. Эми сырттай карасаң, бул маймылдан келиш деген нерсе негизи акылга сыярлык мүмкүн эмес нерсе да. Жада калса ошол мүмкүн эмес нерсени бизге туура мүмкүндөй көрсөтүп коюп атат да. Кабыл алдыртып коюп атат. Эми мындай ичим күйөт да. Азыркы күндө Кыргызстанды мындай карасаң, динди кармангандардын арасынан, кыргыз дегендердин арасынан мүмкүнчүлүгү өтө көбөйгөндөр өтө көп. Тигилер өтө туура эмес, акылга сыйбаган нерсени бизге кабыл алдыртып, сүйдүртүп койду. Өмүрүн ошол дарвинизмге арнагандар бар. Биз колубузда ушундай улуу акыйкат турса, улуу тарыхыбыз турса, ислам деген улуу нур турса, ошону башка бирөөлөргө кабыл алдыртып жана сүйдүртүп кое албай атабыз. Ушунча каражат, ушунча курал менен. Замандын эң акыркы куралдары турат.
кылыч менен жүргөндөргө колдонбой жана курал менен минтип атпай борго алып туруп курал менен чабып мушташтабыз да. Мисал катары айтсак. Мисалы ит баккандарды айтат. Сен ит баксаң депрессиядан арыласың, жалгыздыктан арыласың дейт. Психологдор азыр жалгызбай аялдарга ит бак дейт экен. Күйөөгө тий дебейсиңби сен? Күйөөгө тий дебейт. Неге? Ал психолог өзү жесир. А психологдун күйөөсү таштап кеткен. Көпчүлүк психологдор байкуштар, көпчүлүгү бар эмес. Арасында бар күчтүү вот мындай сонун психологдор. Психологдордун көбүнүн күйөөсү таштап кеткендиги үчүн табигый түрдө башка үй бүлөнү дагы бузуп ийгенге алып барып коет. Көп психологдордун аялдары жок. Үй бүлөлүк психологдордун. Анан жалгызбай аялдар барса, эми илимий көз караштан айтып атат да, тиги аял ага неме деп барып атат да. Илимий бир адис катары барып атат да. Илимди, билимди мага жол көрсөтөт. Маданиятты жол көрсөтөт деп. Ал илимди билимдиси бир эле курсту бүткөн. Бир академиянын, психологиялык академияны бүтүрсө макул демексиң. Бир эле курсту бүтө койгон. Бир ай окуп эле сабак берип. Анан бир кооз сөз жаттап алган, урдуруп атат. Мейлебей эле атып атат. Ол башка жака тийип атат ол. Ушул сыяктуу нерселер. Мисалы 50-60, 70 жылдары Туркиянын телеканалдарында врачтар чыгып алып туруп, ак халат кийип алып туруп, тамекини тартып, тамеки тартуу бул ден соолукка пайдалуу деген рекламалар тарчкан. ТРТдан чыккан ушулар. Коомго туура эмес пикирди таңоолоо, жайылтуунун бир немеси ошол академиялык жол. Мисалы сен жакында үйлөнүп балалуу болосуң. Менин балдарым бар. Мен ата катары милдетим балдарыма Кудайды таанытышым керек. Психологдор не деп атат? Бул жаш бала, бул депрессия, стресс алып калат, буга үйрөтпө. Кудайды үйрөтпө, чоңойгондо өзү тандап алат. Ал чоңойгондо адеп аклагы бузулуп, ал болду бүттү. Аны исламды жаңыдан кабыл алганчалык даражага келип калат, эгер кичинесинде албаса. Арбетте уур токмок менен кабыл алдырбайсың, сүйдүрүп кабыл алдырасың. Балдарга азыр динди айтпа, булар аз жаш, түшүнбөйт деген психолог не деп атат? Сенин балаң эгер кыз болгусу келсе, сен ага тоскоол болбо, өзүн тандоосуз деп туруп, тигиге аял эркектин жынысын алмаштыруу деген нерселерди үйрөтөт. Биздин мектептерде китепче тараткан жыныстык тарбия деген. Ичинде сен экөөбүз окусак дагы мында уялып кете тургандай жыныстык мамилелер жазылган китептерди таратышты биздин мектептерге. Мурунку бийликтин убагында. Мен деле окуп жүргөн кезимде эсимде. Коргонгула деп мындай презерватив таратат. Коргонгула деп мындай атайын келип айтып кетишет эле да, мектеп учурунда. Эмне үчүн мектеп жашындагы курактагы балдарга зынага барбагыла кой деген молдону айттырбай, ошолорго келип туруп коргонгула деп презерватив тараттырат. Презерватив тараткан эмес го, бирок коргонгула деп айткан дейм. Ал учурда коргонгула деген деле нерсе. Жанагындай майрамдарда 14-февралдардан алдын келип, бейөкмөт уюмдар презерватив тарап кеткен. Биз алганбыз деп мен досторум айтып эле жүрөт. Кыла бергиле, уруксаат болгонмо. Баягы энергиясы ашып ташып аткан бир жаш жигиттин колуна жанагы нерсе түшүп калса, ал нерсе ассоциация неме менен кетет. Аны ошого эле колдоносуң, башка немеси жок, функциясы. Анан ой келет да бир колдонуп көрөйүнчү деп туруп. Анан барат, колдонот, зына кылды баягы, бүттү баягы. Чоң иш кылды, харам кылды. Андан кийинки жолдоруна өтө берсек, анда кийинки жолдору кандай? Кийинки жолу биринчи атын өзгөрттү, кечки кайталады, элге нормалдашты. Же болбосо атын өзгөрттү, юмор менен берди, анан кечке кайталады, баягы немелери, кезектери. Ошентип эл бир даражада күлө баштады. Мисалы, кудум эле баягы эркектер аялдын ролун ойногондо каткыр күлүп атпайбы? Ал көз да кана түштү. Андан кийин академиктер чыгып туруп бул нормалдуу нерсе деди. Бир топко барып калды да. Эми элдин арасынан сага мага окшогондор чыгат. Бул туура эмес, бул күнөө, бул харам дегендер чыгат. Аларга каршы эмне кылат? Мыйзам кабыл алдыртат. Жанагы процесстерди басып өтүп туруп аны мыйзам менен курап коет. Эчтеке дей албай каласың. Айтсаң камаласың. Айткан адамдар уже артта калган, караңгы көрүнүп калды. Мыйзам калдыртуу да жеңил болуп калды. Тигилер таңуулаган көз караш нормалдуу, сонун, мактана турган бир көрүнүш болуп калды. Тилекке каршы, Муса, тилекке каршы. Мыйзам кабыл алына элек кезде эле биз айта албай калдык. Коркуп, сен эч ким акыйкатты айткандан коркутасың да. Аллахтын алдына барганда жооп бересиң.
илимиң бар, алдыңда аудиторияң бар, жана педестал деп коет, немең бар, күрсүң бар, сүйлөй турган микрофонуң бар алдыңда, кайрыла турган, алдыңда жамаат бар. Акыйкатты айт да. Эркексиңби, мусулмансың, коркпа, айт да акыйкатты. Могу харам туура эмес. Мындай одон айтпа, жумшактык менен илимий түрдө далилдеп айт. Аны изилде, себеби сен өмүрүңдү ошо жолго бердиң. Ошону изилдеп, анықтап, тактап туруп айт. Аял кишиге боенуу харам де. Боенбой жүргөн жакшы дейт. Күйөөң алдында боенуп жүр де. Эркек кишиге чоочун аялдарды тиктөө арам де. Экинчи катын алуу динибизде бар де. Бирок никесиз бирөө менен жатып коюу бул тозоктун түбүн алып түшөт де. Коркпой айт. Тилекке каршы бизде аялдардын укугун коргогон шарияттык эрежелерди айткандан коркуп калышты. Айт, ачык айт. Айт. Кээде одун айтып коюп анан кийин тиги эже карындаштардан эме болот. Чын-чынына келгендечи. Жок, силерди мындай деп аялдарга жаккан нерсени айткандардычы аялдар эң жаман көрөт. Аял кишинин табияты, психологиясы комментке сүйлөбөчү акмак андай мындай мага толтур акыраттар жаайт. Сен тигиндейсиң, мындайсың дешет керек болсо. Жада калса коркутуулар да болот. Коркута берсин, акыраттыла берсин, бирок акыйкатты айтышыбыз керек. Ошол айтылып аткан акыйкат, харам деген нерселер, арам деген нерселер бул аялдын укугун коргогон, аялды сактап калган нерселер. Эмне үчүн күйөөсү аялын өлтүрүп коюп? Себеби анда дин жок, шарият жок. Дин, шарият бул эгине бир жүн өстүрүп алып туруп, башына бир чүпүрөк оруп коюу менен чектелбейт. Башына калпакты кондуруп койгондо кыргыз болуп калбайсың сен. Кыргыз болушуң үчүн сен биринчи кезекте тилиңди билишиң керек, дилиңди билишиң керек, диниңди билишиң керек, анан тарыхыңды билишиң керек. Чыныгы. Тетиги еврей жазып берген тарыхыңды эмес, өзүңдүн кыргыз бети кызыл тарыхчыларың жазган тарыхты билишиң керек. Өзүң изилдешиң керек. Сүйлөгөндө сөздөрүңүн арасына прикинь деген сөздөрдү аралаштырбай сүйлөшүң керек. Мусулман болушуң үчүн эгиңдеги жүнүң жетпейт. Сакалың, пайгамбардын сүннөтүн мыскылдап атат дебесин, образын айтып атам. Сакалың жетпейт. Сен мусулман болушуң үчүн ошол диниңди толук түшүнүп билишиң керек, Аллахты таанышың керек. Бүт диндик нормаларды толук кандуу үйрөнүп, сиңирип, башка бирөөгө далилдеп бере алышың керек. Биология жактан, химия жактан. Эми өтө күчтүү аалым бол демекчи эмесмин, бирок колуңдагы бар мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып туруп ошол нерселерди үйрөнүп алышың керек. Анан ошону коркпостон Алла ыраазылыгы үчүн жеткизишиң керек. Ушул жерде Раматылык Чубак ажы эсиме келип кетти. Ал айтчу го, мындай коркчу эмес да. Байкуш ошол айтчу да, Алла ыраазы болсун. Байкуш ушул айтчу. Каерге барба, Чубак ажы болгондо ушуну айтат эле дешет да. Иштер тыз деп алат бир сыйра. Ал кетти, чыгаттыр эми иншалла. Так Чубак ажыдай немелер кайтпастар. Ушул нерселер аткарылганда анан мыйзам менен коргоп коет. Мисалы Америкада азыр бачабаздарды акмаксың, келесосуң, жамансың десең камалып кетесиң, статья бар. Канадада да ошондой, кээ бир Европа өлкөлөрүндө ошол мыйзам кабыл алынган. Туркияда Ататүрктү акарат кылсаң камалып кетесиң. Туркияда мисалы пайгамбарды сөксөң сөз эркиндиги эсептелет. Ататүрктү сөксөң статья бар. Бул азыркы бийликтин, түрктөрдүн бул кемчилиги, айыбы деген жокмун. Ошол Ататүрктүн жолун жолдогон, идеологиясын кармагандардын түзүп койгон системасы. Азыркы бийлик ошону акырындан талкалап атат. Ататүрк 1 миллион аалымды өлтүргөн, мечиттерди малкана кылган, казино кылган, хиджаптарды чечтиртип, хиджапчан, жоолукчан аялдарды мекемелерге киргиздирбеген, окуудардын кубалап чыгарган системанын куруучусунун атасы. Түрктүн атасы эмес ал. Заалымдыктын, караңгылыктын атасы, акмак адам. Бизде деле ушул нерсе болду. Ленинди сөксөң автоматтык түрдө камалат элең. Сталинди сөксөң автоматтык түрдө камалат элең. Сталин канча кишибизди өлтүрдү? Жусуп Абдурахманов, Ишенал Арабай уулу, Касым Тыныстанов эмне деген адамдарды өлтүрдү? Ленин эмне деген адамдарды өлтүрдү? Ошолорду сөксөң, акырат кылсаң камаласың. Бирок азыр эми ал союз кулады, мыйзам жок андай. Бирок азыр Ленинди, Сталинди жамандасаң эмне кылат? Дароо урушуп чыгат. Ленин болбогондо биз жок болмокпуз, Сталин жок болгондо биз жок болмокпуз. Сенин атаңды өлтүргөн адамды жаның бере турган жалыктарда сүйүп жүрөсүң.
болбосо ошол эле түрктөр өзүнүн мындай табиятына түп келген норма менен жашаган кезде дүйнөнү 600 жыл титиретип кармап 600 турган да. жыл титиреткен. 600 жыл титиреткен. Ошол табиятына терс келген нерселерди өзүнө сиңире баштады. Азыр бузукулук көп. Элинин көз караштык жактан чоң үчкө бөлүнүп алган да. Биринчи бөлүк мусулмандар. Мухафазакар кысым деп коет. Мусулмандар, динди кармангандар, тарыхын, каада салтын карманып жашагандар. Булар улутун дагы сүйөт, тилин да сүйөт, динин да сүйөт. Патриот аябай. Көбүнчө азыркы бийликти ушулар колдойт. Булар көп анан басымдуу. Андан азыраак бөлүгү либералдар. Булар көбүнчө Мустафа Камалдын түзүп койгон идеологиясынын курмандыктары. Булар көбүнчө жөөттөр жана армяндар. Түрктөшүп кеткен, түрк сыяктуу көрүнүп калган. Гректер. Түрктөр да бар. Булар дин менен иши жок. Европалашып жашоону каалагандар. Үчүнчү топ улутчулдар. Теңирчилер мындайча айтканда. Бирок биздин теңирчилер менен алардын теңирчилеринин бир айырмачылыгы, алардын теңирчилери могу түрк тилдүү элдер дейт. Бир гана ушулар дейт. Араб, сарап, фарстар жок дейт. А биздин теңирчилер эмне деп атат? Бир гана кыргыз деп атат го. Өзбекти мынтип, казакты мынтип атпайбы? А булардын айырмачылыгы ошол, баягы мындай кылгандар. Бирок булар дагы азыр акырындан берки биринчи топко кошулуп баратат. Диндарлардын, ынсаптуулардын, мухафазакар деп коет, дагы ынсаптуураак, дагы неме бөлүктөргө. Кандай адамдар мындай өзгөрүүлөргө бат таасирленет? Биринчи кезекте өзүнүн тамырынан үзүлүп калгандар. Тамырын кырып койгондар бат курагандай эле өзүнүн өтмүшүнө байланбай калган адам бат таасирленет. Өтмүш дегенде бул каада салты, тарыхы жана дини. Өтмүшү дегенде албетте тил бар. Каада салты, тарыхы, дини. Мусулманчылыктан үзүлгөндөр бат алданат буга. Антивирусу жок. Мисалы, колунан жетелеп жүргөн атасы бар кыз коопсуз шаардын арасында. Өзү жүргөн кооптуу. Ошондой атасы колун кармаган кыз коопсуз дедик, атасынан колу үзүлгөн кыз кооптуу болуп калат. Адашып кетиши мүмкүн, бир нерсе болуп кетиши мүмкүн, жаман иш болуп кетиши мүмкүн. Өтмүшүнөн үзүлгөн, аталарынан үзүлгөн, кудум эле атасынын колунан колун чыгарып алып өз басып кеткен кыз сыяктуу, бала сыяктуу, жаш бала сыяктуу. Булар бат алданат бул нерсеге. Демек, ар бир адамдын өзүнүн мындай бекем карманган бир ишеними болуш керек экен да. Эч бир таасир менен өзгөрүлбөгөн бир ишеними болуш. Сөзсүз. Бирок ал ишеним бекем болушу керек. Сырттан бир агитация, пропаганда келгенде ошону кайтарып бере ала турган даражада болуш керек. Христианчылык туруштук бердиби? Жок. Талкаланып жатып калды. Азыр поптор чиркөөлөрдө эркек менен эркекти үйлөп атат. Тооба кылдым, Кудай сактасын, Иса алейхисаламга да ошондой сыпаттарды берип атат. Астафурла. Өздөрүнүн пайгамбарына. Биздин да пайгамбар, бирок алар тырнак жанчында дагы жакшы көрөт го көбүрөөк. Поптор жаш балдарды зордук зомбулукка учуратып коюп атат. Статистика бар. Статистика. Бул 90-жылдан 30-40 жыл мурунку окуялар. Демек, бул нерселерге бир гана ислам туруштук берилет экен. Себеби ал адамзатка келген дин. Муну ушул нерседен да билсек болот. Кыргыз, казак, өзбек бир даражада тилибизди, дилибизди, маданиятыбызды сактап калдык. Русификация болбой калдык. Орустар келгенде алардан да жакшы нерселерди алдык, үйрөндүк. Муну четке какпаш керек, айтыш керек адилеттүүлүк үчүн. Бирок зыянды да көрө калдык. Арак ичкенди, бузукулукту, сойкулукту, ата-энесин карлар үйүнө, балдарын жетимканага тыгып койгонду ошолорду үйрөндүк. Өтө жаман нерселерди үйрөндүк. Катындарды чечиртип, көчөгө чыгарып туруп, үйдө отуруп алганды үйрөндүк. Ислам келип, ислам болгондугу үчүн бир даражада биз сакталып калдык. Эми ислам жок, сакталбай калгандарды Якутияга барсаң көрөсүң. Тувага, Якутияга, ошол жактагы Кызылга, ошол жактарга барсаң, чыгыш тарапка, Ирак чыгыш тарапка. Ошол жерден сыртын карасаң, сага окшош, мага окшош балдар. Аты Иван, Георгий, Сергей фамилияларды Күнет, Ондар фамилиялары. Тамырынан ажырап калгандар батыраак өзгөрүп кетет экен, таасирленип кетет экен да. Анан алар тамырынан батыраак ажырап кетти эмне үчүн? Себеби аларда ислам деген антивирус жок болчу. Башында ошол норманы
ким аныктайт негизи дедик го, Аллах Таала аныктайт деп айттык да. Эми Аллахтын астында дагы кабыл алынган дин, кабыл болгон дин ислам дини болуп атат да. Демек ошол Аллахтын бизге белгилеп койгон нормаларын сакташ үчүн бир гана ислам туруштук берет экен да. Ислам туруштук берет. Анан Үчүнчү жактан да кимдер батыраак алданат дегенде жаш балдар эми. жаш бала. Акыл эсин токтотон элек. Төртүнчүсү же үчүнчүсү болуп калды. Сезимталдар. Дагы да көбүрөөк эмоция менен жүргөндөр. Тилекке каршы менин эже карындаштарым капа болбосун. Аял киши дагы да көбүрөөк сезимтал жаратык. Бир маселе болсо эмоция менен жакындайт. Эркек киши көбүнчө акыл менен жакындайт. Азыр бүт баары ошондой дебейм, негизи баягы норматив ошондой да. Бирок табияттар бузулуп, эркектер сезимтал, аялдар дагы суук кандуу болуп баратат. Акыл менен иш алып барган болуп баратат аялдар. Бул деле ошо немелер, жанагы нормалардын бузулушу. Bunday нерселерге көбүнчө аялдар алданып калат тилекке каршы. Себеби аял кишини жаратты Аллах Таала, жанына бир акыл эстүү эркекти жаратты, атаны жаратты, бир тууган эркекти жаратты. Көбүнчө бул атасы, күйөөсү же немесе эркек баласы же болбосо эркек байкеси же иниси бул аялды коргоп жанында жүрүп муну каржылаш керек болчу, караш керек болчу. Бул эркек жоголуп кетти, анан бул коргоочусуз калып калды аял киши. Коргоочусуз калгандыгы үчүн анан булга ар кандай пропаганда келип батыраак алданып калып атат тилекке каршы. Ошон үчүн 90-жылдары могу аябай көп кыргыздар баптизм Иегова деген сектага кирип кеткен. Алардын көбү аял киши болгон. Аял киши болгондогун ошого неме болуп калган. Негизи бирок карай турган болсоң, кээде аял кишилер могу стереотипти сындырып салган да. Курманжандатка эмне деген аял киши эркек киши кыла албаган ишти кылып атат. Ошол эле Хадича энебиз эркектер кыла албаган бир ишти кылып, эркектер көтөрө албаган күчтү көтөрүп койгон. Чын-чынына келгенде мээримдүүлүк жактан аял киши бизден күчтүү. Мушташсак мен өзүм жалгыз 3 аялды уруп коюшум мүмкүн. Мисалы, 4 аялды уруп коюшум мүмкүн мушташып кетсек. Бирок 10 эркек биригип бир баланы карай албайбыз. Демек, ар биринин өзүнүн функциясы бар экен. Менин милдетим эмне экен? Көмүр казыш экен, таш талкалаш экен, аң уулаш экен, жер казып, отун аралап, курулуш куруш, ушундай одоно, сасык, чаң, кир ишти кылышым керек экен. Аллах мени ушундай кир, оор, кыйын жумуштарга ушундай суукта тоонун башында мал кайтара турган кылып туруп, Аллах мени ошентип милдеттендириптир. Демек ошол адилеттүүлүк дегенди, укугун коргоо деген бул ар бирине өзүнө ылайыктуу, нормасына ылайык келген бир укукту берүү ошол адилеттүүлүк болуп саналат экен. Аялга аялдай, эркекке эркектей болуусу. Бир нерсени белгилеп кетким келип атат. Жана тамырынан ажырагандар бат таасирленет дедиңиз го. Мындай айылдан келгендер ал ошол маданиятка, нормага терс болгон маданияттан алыс да. Мама, папа деп жоңоюп калгандар, орусташып кеткендер, ушулар дагы да көбүрөөк өзүнүн нормасын жоготуп жүргөн да. Ошол жерди белгилеп кетким келди. Коомдо дагы көп байкалат. Ошол орус тилдүүлөр, орусча сүйлөгөндөр, көбүнчө кызыл сары чачтуу, мындай нормалдуу көрүнүштөн бир аз узакыраак жүрүшөт да. Табиятка терс келген нерселерди ушулар көбүрөөк кабыл алып алган. Бирок алар өздөрүн өтө маданияттуу деп эсептешет. Биз алардын жанында караңгыбыз. Мындай четке кагып иштеген деп мындай. Бир баптист эже бар болчу. Бир кештешип калдык. Ушундай бир мастер класс болуп атат. Келчең жөнөтпөйсүңбү аялдар үчүн деп анан макулдап койдум да. Десем, бирок орусча болот дейт. Десем, кайра кайталады. Бирок дейт, орусча болот дейт. Сенин аялың аны түшүнөбү дейт. Анан кыжырым келди да айттым. Кайсы тилдерди билесиз десем, кыргызча, орусча дейт. Менин аялым кыргызча, орусча, арабча, түркчө, англисчени бир аз билет дедим. 5,5 тил билет да. Анан оштукча 6-чы тил дедим. Деп бир тамашалашып да койдум да, тигин ойлоп. Десем анан тийип калды да. Мен намаз окуганымды билет. Анан аялың жолукчанбы дегенде, ооба жолукчан дегем да. Ошодон айтты. Орусча болот, түшүнбөй калат аялың деп атат. Караңгыбы деген мааниде айткызы келип атат. Менин аялым көргөн да эмес, билген да эмес.
Менин аялымдын 2 окуу жайда окуганын, ошончо тил билгенин, жазуучулук касиети бар экенин билбейт. Өзүнүн маданияты, өзү чачы кыска боелгон немеже. Бул нерсени айтпай кетсек болбойт го дейм. Эмне үчүн ошол көп телефон кармагандар дагы бат таасирленет. Бул жөнүндө дагы учкай айтып Мурунку кетсеңиз. подкастта бул суроонун жообун кандайдыр бир деңгээлде бердик. Ошол жака отсылка кылып кетсек. Эмнеге Шилтеме жанагындай берип басса койсок кирип болот. кетчү бар го, ошондой кылып койсоң болот. Кыскача айтып өтсөк, көп телефон чукугандар ошол brain rot деп айтканбыз. Мээни иштөө функционалдыгы азаят, кыскарат. Ой жүгүртүү, акыл калчоо, анализ кылуу деген нерселер азайып кетет, манипуляцияга ыңгайлуу болуп калат дедик. Натыйжада ал эмнени айтса кабыл ала берет. Китеп окубайт, мээни иштетпейт. Китеп окубайт, китепке окуш керек деген сөздү дагы ачыкташыбыз керек. Бул жөнүндө да өзүнчө бир чыгарылсак болот, мисалы болсо. Азыр кээ бир китептер бар, окусаң зыян. Окусаң зыян. Убактың кеткени мейли өлүп кетсин, зыян аласың андан. Ал башка тема. Китеп дегенде мына нукура өзүнүн баалуулуктары да ошондой китептер. Анан ошо телефонду көп чукулап, андан аңкоолошуп, тырнакчанын ичинде калган кезде, манипуляцияга ыңгайлуу болуп калган кезде, анан жанагы манипуляциялар, пропагандалар келгенде анан берилип кетип атабыз. Бул бирөөсү. Дагы бирөөсү эмне үчүн ошолорго алданып калатабыз дегенде, дагы бирөөсү тамак аш азыктар. Тамак аш азыктар. Биздин жеген азыктардын курамында 1 синтетикалык кошулмалар бар, 2 синтетикалык боектор бар. Бул синтетикалык кошулмалар жана боектор биздин аң сезимибиздин иштөө процессин тилекке каршы кандайдыр бир деңгээлде акырындык менен жайлаштырат. Ой жүгүртүү, акыл калчоо, анализ кылуу, ал нерсенин артындагы нерсени көрө билүү, абалга жараша чечим кабыл алуу деген касиеттерибиз, функцияларыбыз кандайдыр бир деңгээлде иштен чыгып, ошого азгырыла турган болуп калабыз. Үчүнчүсү косметикалык каражаттар. Боюнда бар аял канчалык көп боенгон болсо, ал боектор синтетикада, химикаттар. Мисалы фталат деп, ушуну каерге барсам айтам, фталат деген элемент бар. Бетти жылтырак кармаган, помадаларды жылтырак кармаган, агып кетпеген, кооз жылмакай көрсөткөн. Фталат жылмакай болгон нерсенин бүт баарында бар. Курамында азыр айланабызда жылмакай эмне бар? Пластик, полиэтиленовый кленкалар, телевизордун бети, монитор, бүт жылмакай эмне болсо, бүт баары фталат бул. Фталат бул химиялык элементтердин топтому. Буну көп кабыл алган аялдын боюндагы бала тилекке каршы бир рак болуу ыктымалдуулугу көбүрөөк. Ошону албаса ошентип калат деген нерсе жок. Дароо баягы неме кылбасын. Ыктымалдуулуктарды айттым да, ошо ыктымалдуулук көбүрөөк. Экинчиси баланын табиятын бузат бул. Химия да, табиятка терс нерсе. Химия табиятты бузат, натыйжада анализ жүргүзүү, акыл калчоо, ой жүгүртүү деген нерселерди азайтат. Ак нан, колбасада нитрит бар, аябай өлтүрөт. Эркектердин тестостеронун түшүрүп, гормонун өзгөртүп атат керек болсо. Ушул азыктар дагы жана косметикалар, жана телефондорду кечке ошондой орунсуз колдонуулар бул бизди аңкоолоштуруп атат. Анан тамырыбыздан дагы бир аз үзүлүп турган болсок, же тамырыбыз алсыз болгон болсо, бат эле кирип кетип калабыз. Эмне үчүн ынтымагы жок элге бөтөн туура эмес маалыматты, туура эмес пикирди таңуулоо жеңил? Берген сурооңдун ичинде жообу бар экен. Ынтымагы жок болгондун үчүн. Мисалы, ынтымагы жок элдин ошондой туура эмес нерселерди бат кабыл алышынын себеби, тарыхтан бир мисал берсек болот. Кыргызстандын Орусия империясына карап калышынын бирден бир себептеринин башкы себеби ынтымак жоктук. Бугу менен сарбагыш бири менен чабышып атып, айла жок бугулар орустарга карап калган. Бугулар биринчи келген 1850-жылы, адашпасам. 1850-жылы байкуштар бугулар жарымы Кытайга көчүп кеткен, жарым эмес, белгилүү бир бөлүгү Кытайга көчүп, кытайлык кыргыздардын көбү үркүндө эмес, көбү бугу менен сарбагышта барып жайгашып калгандар. Ошонун урпактары азыр сурасаң, биз бугубуз дейт кытайлык кыргыздар. Ошол кезде качып кеткендер, жер которгондор, экинчиси ошонун айынан орустарга баш ийип калгандар. Анын артынан орустар келип эмне кылды? Чиркөө ачты. Кыргыз балдары чиркөөгө алып барды. Анан кийин мажбурлап чокундурду. Анан кийин чочконун этин жедирди. Анан кийин эмне деди?
балдарыңды чокундурар, майлабай туруп доңуз этин жедирер деген бир сөз чыкты дагы. Анан балбай келип туруп анан ошол попторду өлтүрүп дарактарга асып койду дагы. Анын артынан балбайдын өзүн баскынчы колонизаторлор өлтүрүп койду. Ынтымагы жоктук, сырттагы маданиятты алды. Ошентип башталган. Бул суроодон максат дагы адамдарды ынтымакка чакыруу болчу. Бир чарчагандыктан суроолор ой дегенди келип кетип атат окшойт. Эми кийинки суроо, адамдар болот, анан болбойт деген чекти жоготкон кезде эмне болот деген суроо бар. Анархизм, кыямат болот. Бизди жаныбардан айырмалап турган ушул болот болбойт нормативдер. Жаныбар кийим кийеби, кечирим сурайм, мышык куйругун көтөрүп алып жүрө берет. Мышык да ал маани деле бербейбиз. Мышык эми көрүнгөн жерге неме кылбайт мышык. Бирок мындай үйдүн ичине бир жерге дарат мышатып кое берет. А биз эмнебиз? Адам болгонубуз үчүн атайын ошондой жерге ажыратылган жерге барып келип атабыз, муктаждыкты бүтүрүп. Бизди жаныбардан айырмалап турган ушул нерселерибиз. Болот болбойт эреже нормалары акыл менен. Башкача айтканда биздин эң чоң жаныбардан айырмабыз ибадатыбыз. Ит тамак жейби? Жейт. Ит уктайбы? Уктайт. Ит эмгек кылып иш кылабы? Үйдү коргойбу? Коргойт. Адам деле жеп ичип атат, туалетке барып атат, уктап атат, ишин аткарып атат. Аны ит деле кылып атат. Иттен айырмаланган биздин нормативибиз эмне болуп атат? Ибадатыбыз. Ит намаз окубайт. Иттин ибадаты ошо үйдү кайтарыш. Аллах Таала үйдү кайтарууну, үйдү коргоону итке ибадат кылып жүктөп койду. Ит үчүн сыноо жок. Ал кааласа каалабаса үйдү коргойт. Функцияны жайгаштырып койгон, андан чыга албайт ит. Мен эс алып жыргап жашашым керек деп бир башка ит менен жетелешип кетип кала албайт ал. Ошол нерсе нормативге коюлган. А биз адамга акыл берилди жана нафсы берилди дагы. Бул дүйнө сыноо дүйнөсү болду дагы. Бизге ибадат менен милдеттендирди. Ибадат. Жаныбардан бизди айырмалаган нерсе бул биздин ибадатыбыз. Ибадат эмне? Намаз эле эмес, ороз эле эмес. Ошол нормативдерди болот деген нормативдерди же аткарышың керек болгон нормативдерди аткаруу, болбойт деген нормативдерден баш тартуу ушул ибадат. Ушул ибадат. Бул нерсе жок болсо анархия болот, таш талканы чыгат, алсыздар, күчсүздөр аябай кордолот, өлтүрүлөт, жок болот, кыргын болот. Алдуулар өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кое берет, каалаганды аткарат, таш талкан чыгат. Аялдардын укугу эң көп ошондо тепселенет. Азыр көчөдө бараткан аялды жыга чабып, Кудай сактасын, зордоп койбогондон бизде эмне кармап турат? Мыйзам. Мыйзамдан да көбүрөөк тозок. Аллахтын ачуусу. Биз аялдарга жумшак мамиле, назик мамиле кылышыбызды эмне каржылап турат? Эмнеден улам биз ошентип жумшак мамиле кылып атабыз? Бейиш. Пайгамбар көрсөткөн жол. Бул нерселерди алып салсак, биз айбан болуп калабыз эркектер. Анархизм. Эркек киши норматив жок болсо монстр болуп калат. Кудай сактасын. Нормативи жок эркек коркосуң андан. Мисалы, эми биякта туруп акылдуу сынгандагы адепке терс, ошол эле жубайын өлтүрүп койгон жанагы эркек. Нормативи жок эркек. Киши өлтүрүү күнөө, ким киши өлтүрсө тозокко түшөт деген сезимди жөн эле информация катары мээге запись кылып койбостон жүрөгүнө киргизбеген эркек. Бизде мусулманчылыкта бар го, эгер динден чыккан адамды өлтүрүш керек деген эреже бар го мусулманчылыктан. Бул да демек ошол адамдын ак менен караны айырмалай турган биз динибиз болуп атат да мусулмандарда. Ошол кеткен кезде уже коомго зыяндуу бир жырткычка айланып калат экенбиз да. Ошол себептен акылмандуулук ушунда окшойт. Ооба. Ак менен караны ажырата албай калган кезде биздин демек даражабыз жаныбардык даражага кептелип калат экен да. Бул динден чыккан адамды өлтүрүш керек, муртат деп коет го. Ал үчүн бүт система ошого ылайыктуу болуш керек. Азыр эми бир исламдан чыгып кеткен бирөөнү өлтүрүп коесуң деген нерсе туура эмес. Мисалы, өтө динди түшүнгөн адам тууралуу айтылат да. Динди билбеген адам динден чыгып кетсе, ал ансыз деле динди билбеген үчүн ал диндин сыртында, ал ансыз деле. Диндин ичинде эмес. Өтө динди терең түшүнүп турган чыккан адам, анда Кудайдан коркуу деген,
мыйзамдан коркуу деген нерсе жок, хаос башаламандык бар да. Ал коомго зыян тийип калышы мүмкүн деген максатта. Бул ошол мурунку халифалык доорлордогу немелер, нормативдер. Азыркы күндө Кудайга шүгүр мамлекетибиз коюп койгон мыйзам бар, эрежелер бар, нормалар бар. Ошо менен неме кылабыз, кетебиз. Эми ошону коом туура менен туура эмес нерсени ажырата албай калган кезде ким утат? Ушул процесстердин баарын кылып кашаны уюштуруп аткандар утат. Аларга ушундай адам керек. Баш ийген, мамлекет баш болуп, коом баш болуп, улут баш болуп баш ийген. Алар берген продукцияны сатып алган. Алар чийген чийимден чыкпаган бир маңкурттардын тайпасы керек. Демек, мындай нерсени уюштуруп аткандардын максаты башкарыш, үстөмдүк кылыш, бүткүл ресурстарын колго алыш экен да, демек. Ооба. Мисалы, калктын басымдуу эркектери, Кудай сактасын, бачабаз акмакчылыгына кирип кетти. Эртең Кудай сактасын, анан бирөө кол салды. Биздин алтыныбызды, суубузду, келечекте суу боюнча өтө көп көйгөйлөр чыгат. Суубузду алып кетели деп келишти. Курал кармап туруп, согушуп, мекен үчүн жанын берчү эркектер боенуп алып жүрсө, ал куралсыз эле келип туруп, көчкө бир төөп туруп, суубузду буруп кетип калат. Ар жактагы максат ошол. Экинчиси, аңкоо түгөтүүчүлөр коомун кылыш. Алар өндүргөн продукцияны унчукпастан сатып алчу. Мисалы, алар өндүргөн бир продукцияны сатып алыш үчүн аңкоолук керек да. Мисалы, могу сен үстүңдө күрөң куртка, не деп коет могуну? Чыптама. Мисалы 2000 сомго алдың, ушунун эле тетиги бурчуна, бир брендти коюп койду, баягы мындай немени коюп койду, же Адидасты коюп койду, же Лора Пиано, ошондорду чаптап койду. Сапатушудан бир аз жакшыраак макул койду. Ал канча сом болуп калды? 20 000, 30 000 болуп калды. Аларга акылын иштетип, кой бул ысырап болот. Андан көрө 20 000ге муну алгандан көрө 2 000ге мунан алып туруп 18 000ди өзүм иштетейин, китеп алайын, кайрымдуулукка жумшайын, муктаж бирөөгө берип коеюн деген адам керек эмес. Аларга Бред Питт ушуну кийиптир деп чуркап барып туруп 20 000ге Лора Пианону алып кийип алган бир муса керек. Сен ал 20 000ди табыш үчүн канча нерсеңи сарптадың, энергия, ресурс сарптадың. 20 000ге муну алып алдың, эмне кылдың? Ооба алдың, өзүңчө бир аз бактылуу болдуң, мактандың, бир эки Инстаграмга чыгардың. Кайра эле ачкачылык, кайра эле кыйынчылык, кайра эле артка кетүү. Экономиканы түшүрүп атасың сен. Мамлекет үчүн сен 2000 сомго могу куртканы алып туруп, 18 000 сомун өзүңө сарптаганың, китепке сарптаганың, бирөөгө кайрымдуулук кылганың мамлекет үчүн өтө пайда. А сен 20 000ге чуркап барып ушуну алып кийип алганың мамлекет үчүн өтө зыян. Коом үчүн өтө зыян. Аларга ошол керек. Андай сен аны 20 000ге сатып алыш үчүн аңкоорак болушуң керек. Эми бред кийген агаларды бүт баары аңко дебейбиз. Кээ биркилер бар, эми жумушу ошону талап кылат. Өзү бизнесмен, кирешеси чоң кишилер менен жолугат. Аныкы болот. Мен айтып аткан экөөбүзгө да. Араң жуттур анан 20 000ге 30 000дик көйнөк кийип алсак, балдарыбыз ачка калат атпайбы? Тигилерге жараша берет. Ал анын бир күндүк кирешеси $20 000 болот мисалы. А биздин бир күндүк кирешебиз 1,5 миң сом болот. Ошол 2000 сомдуктун ордуна 20 000 сомдукту алыш үчүн намазыңды ташташың керек. Ооба. Китебиңди окубай калышың керек. Арам нерселерге макул болушуң керек. Бирөөгө жасакерлениш керек. Кошомат кылышың керек. Адамгерчилик, адамдык мындай достоинство деп коет го. Намыс көйнүктү дагы тебелеп туруп анан ошол нерсеге жетиш керек болот экен да. Ооба, ошого жетип анан ошону кийишиң керек. Бөйрөгүн сатып iPhone алгандай. Биз бөйрөгүн сатып iPhone алганды мыскылдап атабыз. Чын дегенде биз деле ошондой эле абалдабыз. Өзүбүздөгү баалуулуктарды берип туруп анан ошо iPhone'ду сатып алабыз. Акырындап жыйынтактай берсек, эми мындай өзгөрүүлөргө кантип туруштук бериш керек, эмне кылышыбыз керек? Эми нормалдуу көрүнүш болуп калыптыр да. Жылаңач жүрүш, тамеки чегиш, ичимдик ичиш, аял эркектин дээрлик айырмасы деле болбой калган доорго келип калыптырбыз да. Эми мындан ары мындай пикирлердин келбеш үчүн
нелерди кылышыбыз керек, кандай болушубуз керек. Көйгөйдү көрдүк эми. Көйгөйдү көрдүк, чечүүчү жолду. Ооруну айттык эми, кантип дарылаш керек деген маани. 14 кылым мурун Хира деген бир үңкүрдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга биринчи келген буйрук оку болду. Оку деди. Икра. Оку Раббиңдин аты менен. Оку деген буйрук келди. Оку дегенде китеп окушубуз керекпи? Ооба. Бирок бул аяттын мааниси бул эле эмес. Оку, китепти окуйсуң. Китептерди окуйсуң. Татыктуу китептерди окуйсуң. Көп окуйсуң. Биринчи буйрук болду. Экинчиси өзүңдү оку. Мен киммин? Каяктан келатам? Каяка баратам? Максатым не? Монча чыгым кетирилип курулган могу аалам не? Могу имаратты карасак азыр айтабыз, ушунча чыгым сарпталып курулуптур. Демек бир инженери бар, бир устасы бар, акчасын берген бирөө бар. Муну уста курган бир. Бул ааламчы? Океандар, жан-жаныбарлар, бак-дарактар, булуттар, космос, галактикалар, эмне деген эбегейсиз нерсе. Эмне ушунун баары, эмне үчүн жүрөт? Деп өзүңдү окуйсуң. Үчүнчүсү ааламды карап окуйсуң. Ааламды окуйсуң. Жаратылыштын чыныгы нормасын, жаратуучу тарабынан коюлган нормаларды үйрөнүү. Ошону окуйсуң. Анан бир окуп коюу жетпейт. Дайыма кайталап окуп турасың. Биз ушундай бир жаратык экенбиз, бат унутат экенбиз, бат эркелеп кетет экенбиз, бат оолугуп кетет экенбиз. Чемпион болуу кыйын, чемпиондук титулду кармап кетүү андан да кыйын. Адам болуу кыйын, адамдык касиетти кармап кетүү андан да кыйын. Дайыма окуйсуң, дайыма кайталайсың, дайыма өзүң менен алек болосуң, дайыма машыгып жүрөсүң. Ушул нерсе. Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар го, адамга эң кыйын күн сайын адам болуу. Адам болуунун чечими күн сайын окуу, үйрөнүү. Анан эң негизгиси ыйман адамды адам кылат дейт го. Ыйман адамды адам кылат, ооба, туура. Атүгүл султан кылат деген. Атүгүл султан кылат, ооба, туура. Мисалы, бир адам мусулман болгондо биринчи айтчу сөзү эмне? Жок деген сөз. Жок деген сөз. Мисалы, бирөө келди, ислам динин кабыл алып атат. Биринчи кайсы сөздү айтат? Жок. Жок. Ла илаха иллаллах. Аллахтан башка кудай жок. Жок. Могу эрежелер, модалар, маркетингдер, мунаны кылышың керек, анан мындай болуш керек, анан мындай болсо анан бактылуусуң дегендердин баары жок. Бир Аллах бар. Бир Аллах бар. Аллах бар дегенде анын ичинде Аллахтын койгон норматив эрежелери анан түшөт. Ушуну кантип аткарып, кантип жасап кетебиз десе, Мухаммад Расулулла дейт. Сүннөт пайгамбар көрсөтүп кеткен. Аллахка баш ийебиз, Куранга баш ийебиз, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт тарикасы менен, жолу менен кетебиз. Эчтеке таасир этпейт. Бирок бул жанагы эле айтып өткөндө, мындай сакал коюп, узун көйнөк кийип коюп, анан кийин башка топо кондуруп коюу эле бүтүп калбайт. Буну терең изилдеп, биринчи айтып атпайбы, оку деп. Биринчи Кураныбызды, китебибизди, пайгамбарыбызды окуйбуз, динибизди окуйбуз, өзүбүздү окуйбуз, ааламды окуйбуз. Аалам китебин окуйбуз. Бул нормаларды бузулган кезде, уяттуулук болгон кезде дүйнөлүк жашообузга эле эмес, андан аркы ойлоно турган болсок, биз каалаган түбөлүктүү жашообузга, элдин баары самаган түбөлүктүү бактылуулугубузду дагы мындай жок кылып коюуга, колубуздан алып коюуга мындай далаалат кылып атыптыр да. Ошол нерсе болуп атат. Негизгиси. Анан окугандан кийин адамда бир ойлор пайда болот да, бир сезимдер пайда болот. Аны туура жакка иштетиш. Мисалы, бизде Кыргызстан тафаккурдун мекени да. Мүмкүн болушунча тафаккур кылып туруш керек. Асманды тиктеп тафаккур кылып, болутту тиктеп тафаккур кылып, аялыбызды тиктеп тафаккур кылып, балабызды тиктеп, күзгүдөн өзүбүздү тиктеп тафаккур кылып, бир аз мындайраак бир 10-20 мүнөт өйдө чыксак, сонун тобубуз бар. Ошол жака барып, аларча берки Кашка сууга чыгып алып туруп, жайлоону, тоону, арчаны тафаккур кылып тиктеш керек. Ошондо стресс, депрессиялар бүт арылат. Шаркыраган сууга кулак салып, эң күчтүү музыка, шаркыраган сууга кулак салып, сыдырымсек соккон желге кулак салып, арчадагы сайраган чымчыктарга кулак салсак, өтө сонун терапия болот, өтө сонун антидепрессант бул. Стресстен арылтат. Анан кийин ошондой бир азгырыктарга, пропагандарга анча деле алданбаган болуп калабыз. Мисалы,
моонун ичи бош адам сыртына көп маани берет. Моонун ичи бош адам сыртына көп маани берет. Мунун ичи бош адам не кылат? Макияжын күчтүү кылат, чачтарын жасайт, өлө кам көрөт. Азыр эркектерди аялдардан кем калышпай калыптыр. Өткөндө чач кыртырган кирсем, бир бала мынтип жатат, бетине маска чаптап коюптур. Не моң десем, берки чач кырккан айтат, байке дейт, ана мына эмне дейт, мына бир немелер, түкмүктөр бар дейт, ана ошонун неме кылганда анан микробтор бар дейт, бир нерсе ондай кылганда тазаланат дейт. Демек, моонун ичи бош болсо, билим илим болбосо, акыл аң сезимди өнүктүрүүчү нерселер болбосо, моякка көбүрөөк маани берип баштайбыз. Мояктын ичи бош болсо, адеп акылак, ыйман деген сезимдер, уялуу, сүйүү сезимдер болбосо, сыртына көп маани беребиз. Кооз кийимдер, бренд кийимдер, машыгуулар, мода деген нерселер. Негизи эле профессорлорду карасаң, өтө илимдүү молдолорду карасаң, кийимге жата калып маани бербейт. Таза, тыккан кийинишет, бирок бренд деп жата калбайт. Психологдор ушуну аныктаптыр. Адамдардын катталган каналдарына, баракчаларына, личностторго карап туруп, ошонун интеллектин аныктасак болот дейт. Эми түз деле карасаң ошондой да. IQ-су төмөн адамдар оюн күлкү, жанагындай поп культура деп коебуз го. Ошондой оюн күлкү суп операга, оюн күлкү, жыргалчылык, хи бир адепсиз нерселерге дагы көбүрөөк катталат, ошолорду дагы көбүрөөк көрөт дейт. Интеллектуалдык деңгээлдер төмөндөр, IQ-су төмөндөр. IQ-су жогорулар дагы көбүрөөк маданият, искусство, илим техникага көбүрөөк кызыгып, ошону көбүрөөк көрөт дейт. IQ-су канчалык жогорулаган сайын, могу кийим деген нерселерге, жасануу, жасалгылоо, мода деген нерселерге азыраак маани берип калат дейт. Профессорлорду карасаң ошондой. Мисалы, мен азыр Ислам академиясында окуп атам. Профессор аялдар бар, карасаң, нурдуу, сонун аялдар, апалар. Жоолугу деле жок, албетте ал жагы бар эми, ал жагын айыптабайбыз. Бирок жата калып, бир боенуп, кийинип маани бербейт да. Көп илим изилдеген, окуган адам убактысыз деле болбойт ага. Ой дайыма канткенде өнүктүрөм, канткенде жакшы жака бурам, канткенде бизнесимди өнүктүрөм деп ой дайым ошо менен алек болгондугу үчүн жасануу, боенууга убакыт деле калбайт да. Аял болсун, эркек болсун. Аялдар канткенде ушу балама жакшы тарбия берем, баламды кантип кыргыз кылып тарбиялайм, кантип мекенге пайдалуу баланы тарбиялайм деп атып, аял модалуу көйнөктөр, шөкөттүү көйнөктөр, боенуу, соенуу деген, макияж дегендерди убактысыз деле калбай калат. Ал бекерчиликтен пайда алат. Көп нерсе албетте. Аллах разы болсун. Аты пайдалуу, ойготуучу бир берүү болду десек жаңылышпасак керек. Жакшы маек болду. Анда ушул жыйынтыктоочу катары ушул экранга чыгып жүргөн, ушу маалыматты пайдаланып жүргөн адамдарга, инсандарга дагы бир кайрылуу иретинде, чакырык иретинде дагы бир кайрылып койбойсузбу? Урматтуу менин мекендештерим, досторум, эжелер, карындаштар, агалар, инилер, аздыр көптүр ар бирибиздин өзүнүн аудиториябыз бар. Келгиле мүмкүн болушунча адамдарды жакшы жака чакыра турган, туура жолго чакыра турган, мекенге, элге, жерге кызмат кылууга дагы көбүрөөк үндөй турган контенттерди, материалдарды, чыгарылыштарды кылсак. Анан акыйкатты айткандан коркпосок. Акыйкат дегенде бул өзүнүн тарыхыбызга, динибизге жана мамлекеттүүлүгүбүзгө байланыштуу акыйкаттарды. Могу айтылып өткөн нерселердин баарынын эң жеткен чеги эмне? Мамлекеттүүлүктү жок кылыш. Кыргызстан деген мамлекетти 2-3кө бөлүп ийчүү, же болбосо такыр эле жоготуп сала турган бир системанын, пропагандалык машинанын бир тетиктери, бөлүкчөлөрү, бир тепкичтери. Ошондуктан ушул нерселерге каршы күрөшөлү келиңиздер. Кайдагы бир бузуку, пайдасыз, керексиз нерселерди жайылткандын ордуна ушундай пайдалуу, витаминдүү, организм үчүн, жан дүйнө үчүн да керектүү маалыматтарды, акыйкаттарды, баалуулуктарды жайылталы. Анан достор, айрыкча эркектер, каада салтка, динге тиешелүү акыйкатты эркекче айталы. Ошону менен биздин берүүбүз дагы аягына жетти. Жактырып, бөлүшүп, сиздер дагы ушул негизи
унчукпай койгон дагы, бөлүшпөй койгон дагы ошолордун пикирин жактаган сыяктуу, колдогон сыяктуу болуп калат. Андыктан сиздер дагы аларга туруштук берүү катарында бөлүшүп, жактырып, комментарий кылып, анан сөзсүз түрдө катталып дагы коюңуздар. Биздин көрүүчүлөрүбүз 60 миң, 70 миңге жетип атыптыр да. Бирок катталуучуларыбыздын саны аябай аз да. Көрүп эле кетип калбастан сөзсүз катталып дагы кетиңиздер деп айтмакчыбыз. Катталыңыздар. Маша, Аллах разы болсун. Саламатта туруңуздар. Сиз дагы.